никап, хиджаб кийүүгө тыюу салынган да. Бирдеги болсо эле Афганистан болуп калабыз, Пакистан болуп калабыз. Эч качан Кыргыз, Афганистан, Пакистан болбойт. Биз тоонун элибиз, биз көчмөн элибиз. Адам мини юбка киеби, хиджаб киеби, никап киеби, ал өзүнүн эрки да. Билим берүү системасы кандай реформаларга муктаж? Эптеп мугалим көзгө көрүнүш үчүн, сыйлык алыш үчүн балдарды жалганчы кылып атат да. Япондордун бир сөзү бар, уурлуктун башталышы жалганчылык деп коет. 2 жылга жакын министрдин орун басары болдуңуз. Кагаздардын бүтүшү менен ишиң бааланчу да. Эң жемиштүү иштегеним бул ыйман фонду болду. Эми элестетип көрүң, имамдарга шарт эле айлык берип баштай турган болсок, анда муфтиятты жоюш керек экен. Элестетип көрсөңүз. Атаңыз кеткенден кийин кандай бир сезимдер келди? Атанын кадырын бала эч качан билбейт экен. Атам 91-жылы ооруп калды. Ата асказуу деп бекер айтпайт экен да. Ата бейиштин ортоңку эшиги деп бекер айтпайт экен. Саламатсыңарбы, бул Мирзаматов влог, мен атым Самат Дөөрөтбаков жана бүгүн көптөн бери биз күтүп аткан коногубуз келип калды биздин студиябызга. Жогорку кеңештин экс депутаты, Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин экс министри, коомдук жана мамлекеттик ишмер, акын жана жазуучу Нуржигит Кадырбеков, кош келдиңиз. Маанаңыз кандай? Кудайга шүгүр. Маана жакшы. Менин оюмча, Кыргызстанда сизди тааныбаган кыргыз жараны жок. Бирок, эгерде ошондойлор болуп калса, эң баштан ошол өзүңүз жөнүндө бир кыска болсо маалымат берип койсоңуз. Аты жөнүм Нуржигит Кадырбеков. Биринчиден ассалому алейкум. Жараткандын аманчылыкта, тынччылыкта кайрадан ушундай бир жагдайда баарлаштырып атканына шүгүр айталы. Баарлашуу бул чоң багыт. Мен кечээ мисалы көз азиздердин бир иш чарасына барып келдим. Анан ал жерде уюштурган адам айтат, бир сам тудуктардын иш чарасын кылдык дейт. Алла Таала берсе тил болот экен, бербесе ал да жок экен. Көзүң көрүп тилиң сүйлөп атат, бирок бул деле өмүрүңдүн аягына чейин болот деген гарантия жок. Ошон үчүн аябай шүгүр айтышыбыз керек да. Ушу баарлашып, көздөшүп сүйлөшүп атканыбызга. Анан аты жөнүм Нуржигит Кадырбеков. Атам Кадырбек. Совхоз деп койчу, учурунда ошол жерде прораб болуп иштечү, кийин ПМКда начальник болду. Анда жеке менчик деген жок эле. Советтер Союзунун учурунда жалаң мамлекеттик иштеп берди. Ошол мезгилде мындай чарбадар, куруучу адамы болчу. Азыр эми Карагулжага барсаңыздар, Карагулжа суунун аркы бетинде 1-майынын карама каршысында бир топ сарайлар турат, кашарлар турат. Ошону мен атам курган. Атам куруучу болгон, инженер болгон. Раматтык болуп кетти, 51 жашында эле каза болуп калган. Убагында мага мындай чоң эле киши көрүнгөн, бирок өзүм азыр 48ге чыктым. Азыр көз карашы менен караганда биртке эле жашаптыр. Энем раматтылык, ар күйдө садаган кетейин, бир аз эле өмүрүң бар экен, биртке эле өмүрүң бар экен деп ойлаган. Мен болсо бер жакта көп эле жашады деп ойлогом, бирок энем туура экен. Энем ар жактан карап туруп, мен бер жактан карап турмун да. Анан апам мектепте директор болду, сельсоветтин төрайымы болду, математик, геометриядан, математикадан берген, алгебрадан берген. Педагог, бирок атам ооругандан кийин ошол мектептин директору болчу, жумушун таштап, атам ден соолугу элек болду. 6 тууганбыз, Кудайга шүгүр. Мен болсо Ош мамлекеттик университетинин юридикалык факультетин бүтүрдүм, кийин Америка Кошмо Штаттарында журналистика, масс коммуникация окудум. Японияда мамлекеттик башкаруу, эл аралык байланыштар боюнча магистратураны бүтүрдүм. Балалыгым ошол айылда өттү, жайлоодо ат минип, Мал багып, отун ташып, суу ташып, мал багып, малдын кыгын чыгарып дегендей. Анан чоң атам колунда көбүрөөк өстүм. Менин бактым ошол деп эсептейм. Анткени адамга, балага эң эле керек нерсе бул мээри менен убакыт экен да. Чоң атам пенсияга чыгып калган адам эле. Атам менен апам иштечү. Алардыкына барганда мындай убактылар аз болчу. Чарчап келчү, кээде мындай эрте уктап, анан эртең менен барып шоктонсок, карындашым экөөбүз, Нургуз экөөбүз кээде туруп алып урушчу, биз чарчап эс алып атсак, бүгүн жок дегенде мындай тынчтык бербесиң деп апам кээде ошентип калчу. Бирок чоң атам менен чоң энем мага убактын аябай берген да. Ортосунда эле эрмеги мен болчумун. Өткөн кеткенди, санжыраны, тарыхты айтып бере берет эле, үйгө көп аксакалдар келет эле. Даанышман инсандар келет болчу. Өзү бир жактарга эшитип барат эле. Бир жактыкка барганда сөз ийет, момпоси алганча келчү. Белек бешкегин мага биринчи берет эле. Анан эч качан урушкан эмес, дайыма мактап койчу. Бир аз иш кылса мактай берчү да. Ошон үчүн жайлоодо мисалы отун алып келатканда чоң атам көрсө экен деп, ошо айры кыйналып болсо дагы боз үйдү айланып алдынан өтчүмүн да. Анан ичинен ой азаматым, баатырым, менин кыйын жигитим деп мактап койчу. Бул керек экен жаш балагачы. Сөз болот, андан кийин өзү болот деп, ошолдой болсо дем. Гапыр Мадамиев деген агайдын бир сөзү бар. Ха деген бул төбөгө дем болот деп. Ошондой бир дем берип туруш керек экен да.
Ошол анан айылда кыргызча окудум мага. Кийин университетте орусча окуганда абдан кыйналганмын, анткени мен үчүн орусча менен англис бирдей эле болчу, айылда бирдей орусча болчу. Бирок аны эле үйрөнүп кеттик, анан чет тилдерин да сүйлөп үйрөндүк бир топ. Карапайым эле кыргыздын жигитимин. Ошол. Билим жагынан бир четинен эми Америкада окуганыңызды мисалы азыр биринчи жолу угуп атам. Магистратураны бүтүрдүңүз бул жерде? Японияда магистратурада, Америкада non-degree программада окуп. Канча жылдан жашадыңыз? Америкада 1 жыл окудум. Японияда 2 жыл 3 ай окудум. Анан ортолукта Польшада, Австрияда, Германияда, Кытайда, Литвада, Турцияда ушул өлкөлөрдө мындай кыска мөөнөттүк курстардан өткөнмүн, ар түрдүү багыттар боюнча. Ошончо баягы окуп жүргөндө ошончо өлкөдө жүрүп, ошол жердеги ошол өлкөлөрдүн өнүккөнүн көрүп анан аягына кайра эле Кыргызстанга келдиңиз. Кыргызстанга келип мамлекеттик кызматка кирдиңиз. Албетте. Ошол жөнүндө кененирээк баштайлы. Ошол өзүңүздүн алгачкы иш кадамдарыңыз кандай болду? Каяктан баштадыңыз? Эми биринчи жолу иштегеним Ош мамлекеттик университетин бүтүргөндөн кийин, ошол мезгилде академик Бектем Мурзбараев ректор болчу. Өзү эле сунуштап, анан университетте окутуучу болуп калдым. Ошол жерде мугалим болуп риторикадан бердим. Анан дүйнө өлкөлөрүнүн укук системасы деп коет эле, компаративистика, ошолунан сабак бергенмин. Анан чет өлкөлөрдүн конституциялык укуктарынан сабак берип калчумун. Канчада элеңиз ошондо? Ошондо 22 жашта болчумун. 22 жашта болчумун. Эми жаңыдан келгенде, мисалы орусча билчү эмесмин, бирок окунуп өткөндөн орус тилинде лекция өтүп, бул аябай мага пайдалуу болду да, орусча дагы, кыргызча дагы. Анан бул теориялык билимдин мындай бышкан аябай керек экен да, кийин мен Ош мамлекеттик университетинин юристи болдум, практика кылганым ошол эле болду. Мен биринчи курста эле чечим кабыл алгам, эч качан сот болбойм, прокурор болбойм, милиция болбойм деп. Анткени чү дегенде эле биринчи практикада сотко барганмын. Анан соттогу процесстерди көрүп, адамдардын бир маанайын көрүп, мамилелерин көрүп эле өзүмө чечим кабыл алдым да, эч качан бул тармакта иштебейм. Эмне себептен дегенде сотко эч бир бактылуу адам барбайт экен. Туура айтасыз. Бирдеме талашкандар, анан бирин бири каматам дегендер, ал мезгил өлүм жазасы бар болчу, кадимкидей эле ушуну өлтүрүп бериңиз деп сурагандар болгон. Анан кечээ эле ынтымак жашап аткан жубайлар бүгүн ажырашып, мүлк талашып, айтпаганды айтып, ушулардын баардыгын көрүп, анан ошол чөйрөдө адам кадимкидей депрессия болуп кетет экен. Анан кийин прокуратурага бардым, ал жерде деле ошол эле. Талашып аткандар, урушуп аткандар, камалып аткандар, жалынып аткандар, ушуну бошотуп койсоңор, каматпай эле койсоңор деп. Анан чоң атам урматтуулук айтчу да. Юрфак дегенди мен түшүнчү эмесмин, юрист деген эле сөз жакчу. Эле юрфакка тапшырам деп эле жүрө берчүмүн. Анан чоң атам урматтуулук мага байланыштуу айткан эмес, бирөө юрфакка тапшырыптыр десе, ошондон көрө кетимен чапса жакшы болмок деген да. Анан эмне ушинтип айт экен десем, бирөө чыркырап ыйлап атса, сен анын атасын камап атсаң, анын каргышы бар, балам, назары бар. Ошон үчүн бул кесипти иштебеген жакшы деп бала кезимде уккам. Бирок мен юрфакка тапшырганда чоң атам унчуккан жок. Таанышман киши экен да, шагы сынып калбасын десе керек. Бирок ошонун тарбиясы сиңип калганбы, бир дагы мындай органдар тарапка барбайм деп чечим кабыл алгам. Бирок тарыхта бир эле мен болсом керек, юридика факультетти бүтүрүп, маданият министри болгон. Эми Бейшеналиев искусство институтун бүтүрүп, ген прокурор болгон бирөө жарым чыгабы чыкпайбы, мен аны билбейм, бирок ушул эле тагдыр экен, мен өзүмдүн жолум. Ошентип анан Ош мамлекеттик университетин бүтүп, юридикалык факультетте мугалим болуп калдым. Андан кийин Америка Кошмо Штаттарына окууга кеттим. Андан келгенден кийин бир топ тилди үйрөнүп калгандыгыма байланыштуу Тышкы иштер министрлигине келдим. Роза Исааковна Отунбаевага чоң рахмат. МГУну бүтүп, МГИМОну бүтүп, жылдап кире албай жүргөн балдар бар экен, бирок менин жолум бар экен, кирип кеттим. Анткени ошол мезгилде деле Тышкы иштер министрлигине кыргызчаны жакшы билген адистер аябай керек болгон экен. Ошол эң башкы баалуулук болдубу? Отунбаеванын азаттыктан сүйлөп атканын билесизби? 2005-жылкы революция. Ошондон кийин бийликке келген болчу. Тышкы иштер министри катары интервью берип атып, ушинтип сүйлөгөн апам болуп калыптыр. Бизге азыр кыргыз тилинде сүйлөгөн адистер керек болуп атат. Ушул жагдан тартыш экен. Анан кийин байкадым, Тышкы иштер министрлигинде мындай чындап эле официалдуу тилди билгендер көп, бирок кыргыз тилинен кыйналгандар көп да, бүт шаарда чоңойгон. Феномен второго, третьего поколения деп коет. Министрдин балдары, депутаттын балдары, мурдагы эл арстердин балдары, жазуучулардын балдары иштешет экен. Анан ошол жактан келип, Роза Исааковна иштедим, кийин Алипбек Жекшенкуловдун мектебинен өттүм. Этнан Өскөнч Карабаев, Руслан Казакбаев, Кадырбек Тельман иштеген бар болчу, Сарыбаев деген ошол киши менен иштештик. Эрлан Бекешевич
Бул дагы бир чоң дипломат, ушулар менен иштештик. Азыркы министр менен деле, ал министр эмес болчу, бирок кызматташып калдык. Андан кийин президенттин аппаратына кеттим. Бөлүм башчынын орун басары болуп. Ага чейин да бир иштеп кеткенмин. Эксперт болупчу президенттин аппаратында, катчылыгында. Андан кийин Имамфондо иштедик. Имамфондон кийин министрдин орун басары, анан министр болуп, анан депутатка коюп, Алла таала насип эткен экен. 7 чакыртса депутат болдук, Иман Нур партиясы жетектеп барып. Эл журтума чоң рахмат. Каражатыбыз жок болсо деле биз жалаңдай тамашалап койдук элем, ашкан тешкендерди, ач калган кеч калгандарды топтоп эле бардык бизчи. Анткени байлар, мүмкүнчүлүгү барлар мындай өтө турган чоң бийликтин партияларына барат экен. Ооба. Бирок ошондой болсок деле катыштык, эл журттун батасы, Алла тааланын колдоосу менен өтүп кеттик. Колубуздан келишинче кызматты кылдык. Азыр болсо чыгармачылыкка алек болуп атам, жеке иштер менен үй бүлө, эл жер таануу, саякаттоо менен айтор. Ушул. Мунун баарын азыр мындай тизер катары бир айтып өттүк, кыскача өмүр баяныңыз деп айтайынчы. Эми чындап эле бул аябай гана чоң эмгек, көп жыл ортодо. Эми вот кайрадан ошонун баарын эми башынан келип, ошол ата энем дедиңиз, чоң атам дедиңиз, балалыкка келсек, ошол ата энеңиз, ошол Нуржигит Кадырбеков деген ошол жигиттин ошол жашоодо өзүнүн жолун тапкан, кимиси кандай себепкер болду, эмне үчүн чоң атаңыз жана юриспруденцияда атканда жалаң гана прокурор менен соттордун жагын көрдү, бирок адвокатура жагын көргөн жок. Ошол тараптарды бир айтып, мага кызык болуп атат азыр. Ошол тараптан бир кеп кылалы. Эми адвокат деле ошол процесстин бир катышуучусу. Эгерде адвокат принципиалдуу чынчыл болсо башка кеп, бирок бир учурларда мен деле көрүп калбадым. Ал деле ошол жердеги бир Системада дейсизби? системада ал деле сот менен алдын ала сүйлөшөт, ал деле прокурор менен алдын ала сүйлөшөт. Тергөөчү менен, анан өзүнүн жол жоболору бар, эми аларды деталдуу айтпай эле коеюн да. Мен аларды көзүм менен көрдүм. Ошон үчүн мындай сабаттуу, чечен, эрудициясы мыкты адвокаттар эмес эле, баягы шылуун, тил тапкыч, адамдын көңүлүн ала билген, чөнтөгүн толтура бергендер жеңген фактылар көп эле болгон да. Азыр эми кандай билбейм. Азыр эми заман өзгөрдү, азыр цифровизация, камерадан көрүнүп турат, транспаренттүү болуп атат. Балким өзгөргөндүр, бирок ошол мезгилде ушундай эле тенденция болчу. Эми чоң атам көрөгөч киши болчу, ал мындай гумандуу. Чоң атам бир сөзү эсимден кетпейт. Эч кимге жамандык кылбадым, жамандык кылганга да жамандык кылбадым дейт болчу. Ким сага жамандык кылса, сен жөн гана коюп кой, Алла таала өзү баарын ордуна коюп коет деп айтчу да, Кудайга салып кой, Кудайга коюп кой деп айтчу. Анан бир сөз бар эле чоң атам урматтуулуктан: тиги таза тептирбейт, сөөгү таза сөктүрбөйт деген. Мен мындай сөздү башка эч кимден уккан жокмун. Анан мындай эч качан бир дүйнө топтогон жок чоң атам. Ошол сыпат менде да бар. Кээде билесизби, депутат болуп жүргөндө деле айдын аягында бир эсебимде 600-500 сом калат эле да, сыр бербей анча-мынча тойлордон баш тартып шылтоо менен ушундай күндөр болот болчу. Анан колунда болсо эле такси жалдайт эле бир автобус күтүп турганын көргөн жокмун. Анан ал мезгилде машиналар аз болчу да, менин атамдын машинасы бар болчу. Жума намазга Кара-Кулжадан өзгөндө бир эле мешит бар, ошол жака келет эле, жөн эле келбей бүт абушкаларды топтоп аркага. Анан аларга да бир жүзүм алдырып, ушундай бир берешен киши болгон да. Кечиримдүү, анан сөзгө аябай чечен болгон. Мындай чуккагандай сөз таап адамдын. Анан Санжираны аябай жакшы билчү, өткөн кеткенди. Орус тилин мыкты билчү, анткени согушка катышып келген да. Колунда осколкасы бар эле, ок тийип. Ошол баатырдыгы болгон экен, анткени 2 жолу жарадар болдум дейт. Сталиндин приказы боюнча ошондон кийин бошоп кетсем болмок дейт да. Анан айыгып алып эле кайра арыз жазып алып согушка кирип кеткенмин дейт. Ошентип 3-чү жолу жарадар болгондо анан согуштан чыгарган экен. Анан ошондой мындай улакты да мыкты чапкан, чабандес, кийин башкарма болуп иштеген, эл башында жүрүп. Ушундай актив деп коет го. Айтор ушул ар тараптан Молдо Убак деген болгон экен, аябай чоң санжырачы, тарыхчы, ошонун менен кошо жүрүп, Молдо Карыбек менен жүрүп динди үйрөнүптүр. Анан союздун учурунда деле баягы бекинип, динге тыюу салган мезгилде бекинип ибадат кылган эмеспи, бул ачык эле намазын окуп, коркпой эле жүргөн киши болгон экен. Бир жолу бирөө айткан дейт, эми динчил, сени мен айтам, милицияга берем, муну намаз окуган дегенде жүр деп өзүм баштап баргам дейт. Биринчи экөөбүз баралы, анан сен мен айтасың, мен сени айтам деп. Бирок ал батынган эмес дейт да, ошондой мындай өзүнүн алдында деле, абийирдин алдында деле чынчыл киши болчу, раматтылык. Чоң эне бир Кудайдын момуну. Атасы да апасы да өлүп калып жетим чоңойгон экен, ошол момундук өмүр бою болду да. Бир чоң атама кайшы айтканын көрбөдүм, үнүн көтөргөнүн көрбөдүм. Бирок өмүр өткөнчө абушка деп мындай режим менен жашады да. Канчада чайын беришти, канчада нават менен чайын беришти, канчада тамагын беришти, билет болчу. Анда бол, мында бол, күйөөң келгенде үйдө бол деген принцип ошо энемде болчу да.
Анан апам атам бул интеллектуал жактан. Апам мисалы Аманашвили жөнүндө айтып берет эле. Бул гумандуу педагогиканын негиздөөчүсү эмеспи? Айтматов жөнүндө айтып берчү. Анан атам окуп берип, китептерин апама айтып берчү, апам мага айтып берчү да. Атам болсо китепке аябай кызыктырчу. Балам китеп. Мисалы бир кино көргөнмүн. Жаздын 17 көз ирмеми деп Штирлиц жөнүндө. Аябай популярдуу фильм болчу. Анан аябай таштап турсам атам айтканда, китеби мындан да кызык деп. Я Тяньшан билесизби? Дедверим деген кино. Укмуш. Баягы Асель Чодранов ошо айым менен Дүйшөнбек Байдыбеков ойногон. Ушундай ыйлагым келип таштап турсам, китеби мындан да кызык. Анан Чалы кушу деп коет. Бул түрктөрдүн фильми. Ошол мезгилде Фериде деп аябай популярдуу болгон. Ошону көрүп бүткөндөн кийин айтканда, бул Досторгой деген чыгарма. Китеби мындан да кызык. Ошентип отуруп эле китепке кызыктырып койчу да. Анан айлыгы тийгенде мага бир оюнчук алып келгени эсимде жок да, бирок сөз китеп алып берчү. Кичинекейге мен баштап элечи. Балам китеп окуш керек деп ушундай киши болчу атам, раматтылык. Сиз 6 тууганмын дедиңиз, канчанчысыз? 4-чү. 4-чү болосуз. Атаңыз 51 жашта кетип калды дедиңиз. Ошол сиз ошондо канча жашта элеңиз? 23. 23 жашта экенсиз. Уже баягы жигит болуп калыптырсыз, өзүңүз менен өзүңүз болуп. Шаарда болуп калгансыз ал убакта. Ошто болчусуз, Ошто болчусуз. Шаарда элем. Анан ошол атаңыз кеткенден кийин кандай бир сезимдер келди, кандай болду, эмне болду, канчалык буга чейин ооруду атаңыз? Ооруду дедиңиз. 10 жылга жакын ооруду. Билесизби, эгерде бала бир проблемага туш болсо, ата менен апа сезет. Андан да көбүрөөк ооруйт, андан да көбүрөөк азап тартат, бирок атанын кадырын бала эч качан билбейт экен. Атам 91-жылы ооруп калды. Биринчи Боткин болуп, анан мындай чечкиндүү киши болчу. Ичпе деген дерин ичип алып эле бат элечи, жакшы болуп калдым деп. Көрсө диета сакташ керек экен да. Анан кайра ооруп, анан ошентип отуруп 9 жыл жашады. Анткени спорт менен машагат эле, аябай денеси бакубат болчу. Анда билесиз эми айылда шарт ушундай оор болсо деле кыштын күнү кадимкидей чуркап туруп, эртең менен шилдеде муздакта денеси, муздак суу менен денесин жуучу да, эшикте эле. Анан груша илип алат эле. Мындай заманбап киши болчу, азыркы стандарттан алганда делечи. Турниктер жасап алып, баня куруп берген. Ал мезгилде баня деген айылда мындай аз эле кезикчү нерсе болчу. Анан ошентип жүрүп эле, анан кийин апам айтып калчу, көз деле бар окшойт, атаңа көз эле тийди го депчи. Анан бир ооруду, ооруганда эле апам айтып калды, ушу ооругандан бери 12 килограмм арыктаптыр деп. Биз кошо жүрөбүз, анда эле билбейбиз. Сезген деле жокмун, ушул атам 100гө чыгат деп эле жүрдүм. Бирок ошо аягында аябай бат начарлады да. Ушу бир жерде акыркы жолу ооруканага бардым. Анан бир дары керек болуп калды балам деди. Анда телефон жок. Ошондо биринчи жолу $100 алган элем, бир айлык катары. Ошону майдалап, дарыны өзүм алып бердим. Ошо атам менен акыркы сүйлөшкөнүм болду да. Бир ойлогом, долларды бербей эле койсом, апамдан алып берем депчи, мага да керек деп. Бирок ошондо долларды бербегенде өмүр бою долларды көргөн сайын ыйласам керек эле. Анан кирип кетти, батасын ушундай берген. Кийинки жолу чыкканда сүйлөй албай чыкты да. Анан айылга алып бардык. Айылда дагы бир 2-3 жум аябай кыйналды. Анан акыретке кетти. Кеткенден кийин эми 23 жашар, өзүмө чоң эле киши ойлоп калганмын ал мезгилде. Бирок ата асказуу деп бекер айтпайт экен да. Ата бейиштин ортоңку эшиги деп бекер айтпайт экен. Мындай бир окуя эсиме келди да. Бирөө балалуу болуп калыптыр. Баласы жаңы эле төрөлүптүр да. Анан ушундай сүйүнүп эле атасына телефон чалыптыр да, сүйүнчүлөйүн деп, видео звонок кылып, звонок кылып. Анан бир убакыт эсине келиптир, атасы өтүп кеткеничи, ошо көнүп калган экен да атасына биринчи сүйүнчүлөп. Анан ошондо отуруп алып аябай боздук ыйлады дейт. Бирок акушерлер түшүнгөн жок дейт да, сиз эмне кызыңыз төрөлгөнгө сүйүнгөн жоксузбу депчи. Бирок ал сырын айткан жок дейт да. Ошон үчүн атанын кадырын ата кеткенден билет экенсиң. Азыр кадимкидей мындай жыт эсимде, мындай эркелеткендер, жылмайгандары, бирок көпкө чейин эчине алган жокмун. Балким түшүмдүр деп ойлойм. Атам акыркы жылдары Ошто уйда жашап калган. Анан айылда көмүп, 40-ын өткөзүп, антип-мынтип анан шаарга келгенде бир үйдү ачып атканда атам чыга калчу деле сезимдер болгон да. Бирок эми жалган дүйнө ушул экен, бир күн кетет экенсиң. Бирок ата өткөндөн кийин атаны сыйласа болот дейт. Кантип анын бир туугандарына жакшы мамиле кыл, ал катташкан достору менен катташ, дайыма Куран окуу, жакшы амалдарыңды багыштап тур деп айтылат да. Анан бирок ата кеткенден апанын кишин аяп калат экенсиң. Бирок аягында деле
Билесизби, эч качан ата менен апа балага кам көргөндөй бала алтынга оросо деле, алтын такка отургузуп алып ааламды кыдырып чыкса деле эч качан бала ата эне кам көргөндөй кам көрбөйт экен. Эмнеге билесизби? Мындай экен да, ата эне ушул балам торолуп кетсе экен, басып кетсе экен, туруп кетсе экен, ожалып кетсе экен деп кам көрөт экен. Карыганда, ата эне карыганда балдары эми бир аз чыдап турсам көзү өтүп кетет. Ошого чейин багып калайын деген ой болот экен да. Анан бирок атанын батасы бул чоң дөөлөт, чоң береке. Атанын батасы сөзсүз тиет дейт. Атакем мындай түз жашады, бирөөнүн акысына кирбей жашады, принципиалдуу, кем сөздүү, айтканын кылган, аябай бир эр жүрөк, келишимдүү жигит болчу. Азыркыга чейин бирөөлөр жолугуп калганда же бир чоң эле апалар жолугуп калганда атаң аябай келишимдүү киши эле деп ачык эле айтышат да. Аябай жакшы көрчү элек деп ачык эле айтып коюшат экен да. Ошондой киши болчу, бирок ыйманын, салаваттуулугун сактап жашады. Бирок мындай мактанганын көрбөдүм. Анан даттанганын көрбөдүм. Ошо ооруса дагы оорусун билдирбейт болчу. Интроверттүү деп коет го, ичиндегиси ичинде калчу да. Эркек кишинин даражасын эмне көтөрөт? Ошол арызданбаганды көтөрөт экен да. Көтөрө билгенди көтөрөт экен. Бирок атам көз өткөндөн кийин ошо кыйналып атканда билдим, байкуш атам өтө катуу ооруган турбайбы депчи. Ошондо гана билдим да. Эми балалык экен да. Биз мисалы бала болуп көрдүк, бирок биздин балдар ата болуп көрө элек. Ошол үчүн азыр балдарым балалык кылса мен деле түшүнөм. Бирок ошондо эртерээк түшүнүп келгенде мен атама башкачараак мамиле кылып калат элем. Көбүрөөк колунан өп, эч нерседен өп калат элем. Өптүм, бирок качан? Боз үйдө жатканда эртеге жерге берет дегенде. Атам ушундай нурданып калган экен, бирок орозонун тең жарымы огондо жерге түштү. Жума күнү түшкөн. Ушу үмүтүм ошондо жума күнү Алла Таала азаптан сактайт, орозо күнү тозоктордун эшиги жабылган деген бир убадалар бар эмеспи? Ошон үчүн атамдын акыретин тилеп, ошол да мага жеңилдик болду да, орозо күнү кеткени. Өзүмдү кыйла сооруттум. Анан эми 51 жашымда караганда жаш эле экен, бирок андан жаш кеткендер деле бар. Иши кылып ошол жашаган өмүр экен, бирок ошол өмүрдө Кудайга шүгүр бизге бүт мындай эмне үчүн мен бизнеске көп аралашпадым, анткени үйдү деле алып берип койгон. Дүкөндү деле ачып берип койгон, бүт шарттарды түзүп берип койгон. Анан апам айткан экен, ушул шаардагы мүлктүн баардыгын Нуржигитке кийин каттатып кой. Анткени бул ушундай мындай дүйнөгө деле кызыкпайт. Таза иштейт болуш керек, ошон үчүн эчтекени ойлонбосун, чыгармачылык менен алек болсун, карьерасы менен алек болсун деп аманат кылган экен. Ошондо сиз 4-сү болсоңуз канча кыз, канча эркек? 3 уул, 3 кыз, мен уулдардын кечүүсүмүн. Ошон үчүн эметкен турбайбы демек, э? Сиз ошол чыгармачылыкка, билимге көбүрөөк басым жасаганыңыз үчүн мал мүлккө кызыкпайт деп негизи кыргыздын салты боюнча айылда мен калышым керек эле да. ооба. Бирок чоң агам калган. Бул да атамдын чечими болгон. Чоң агам болсо кадимкидей эле шаарга жашайм деп пландап шаарды кыз алган. Эмнеге ушундай чечим кабыл алды атаңыз? Эми билбейм, атам ошентип чечим кабыл алып койду. Дегенде агамы шаарга жиберген, бирок эмнегедир мен 11-дү бүтүп аткан мезгилде кайра чакырып алды дагы. Айылда сен кал, иниң эркиндик берели деди. Агама да рахмат, бирөөсү каршы болгон жок. Эми жеңем айылга барганда керек болсо кыргызчаны жакшы билбейт эле. Азыр эми баарын кылат. Нанды да жабат. Балким уйбен деле сааса керек. Айылдын эле келини болуп калды. Бирок жеңем деле агам деле каршы болгон жок. Батасын берди. Анткени мындай билимге, илимге кызыгат болчумун. Анан бир ошол мезгилде деле бир дүйнөгө чыккым келчү, атам ойдорумду, тилектеримди билет эле да. Ошон үчүн эмнегедир ушу ойлорунда айтканда, балам, кааласаң орус ал, кааласаң японка ал, кааласаң немис ал же американка ал, сага бир гана сага эркиндик депчи. Ошо көрсө батасы экен, кийин ошол өлкөлөрдүн баарында окубадым, Японияда, Америкада. Бирок баары бир дитим, дилим, рухум мындай кыргызча экен да. Эч ал жака тартпады. Келип эле кыргыздын кызына үйлөндүм. Эми ошол жөнүндө кененирээк айтып бериңиз. Кайсы жылдары үйлөндүңүз? Өтө деталдуу кирбей эле койсок болот, бирок кызык болуп атат эми. Билесизби, Сизде адамдын жанында кандай аял заты бар? Кандай? 30дан оп үйлөндүм, бирок мен адамда кеңеш берет элем, эртелете бериш керек. Мен жакында Италияга бардым, ырыс келди, анан Эльзада деген 21 жашында үйлөнүп алыштыр эко. Анан барып мындай дем берип айттым да, азамат экенсиңер. Азыр силерге балким бир аз мындай өөн учурашы мүмкүн, бир аз оюңар ар тарапка кетиши мүмкүн, кап шашып кеткен жокпузбу деп, бирок бир учур келет, аябай сүйүнөсүңөр. Эмне үчүн дейт, анткени өлүмдөн башканын эртеси жакшы да.
Бул үйлөнүү деген эң чоң мотивация. Бирөө үчүн жашайсың. Ошонун жоопкерчилиги мойнуңда. Баягыдай каалагандай туруп каалагандай баса бербейсиң. Эркиндигиң чектелет, бирок тартипке түшөт да. Кыргыздын сөзү бар, иретүү иште ийгилик болот деген. Ошо жашооң иретке түшөт дагы. Эркек баланы билесиз, мындай өзү жашап жүрө берсе бойдошчулукта береке жок. Тапканың сайдыкка сайга, суунукку сууга. Кандай тапсаң ошондой жок болот. Чачып, ичип, жеп жүрө бересиң, бирок үйлөнгөндөн кийин аялыңды ойлойсуң, келечегиңди ойлойсуң, үй жайды ойлойсуң, болочок балдарыңды ойлойсуң. Ушул жоопкерчилик мындай жашоого башкачараак мамиле кылганга үйрөтөт да. Системалуу, ыраттуу, акыл эс менен, олуттуулук менен. Анан ошентип отуруп, мен билгенден эрте үйлөнгөн балдардын өкүнгөнүн көрбөдүм. Алардын балдары деле аркасынан жетилип калат экен. Мен кечирээк үйлөндүм досторума караганда. Жүрө бергенде акыры Мамат деген досум бар, ушул айтты. Ушинтип жүрө берсең, чоң балам Мамат Зия экөөңөрдү чогуу үйлөйм деп намысыма тийчү да. Марат деген досум бар, анын кызы чоңоюп калган экен бир 12-13гө чыгып. Кызым Беркегин досторуңан барбы деп бир жолу ушундай намысыма тийди. Эми бирок ал мен өзүм үйлөнөм деп үйлөнө албайт экенсиң. Бул нике кайып деп коет, Алла Таала насип кылган күнү болот экен. Апам айткан экен, Япониядан келгенде бир жумада үйлөйм деп. Ошол Кудайдан улук сүйлөп койгон да. Мен Япониядан келгенден кийин да 2 жылдан кийин үйлөндүм. 2 жылдан кийин үйлөндүм. Бирок аябай аракет кылдым. Бирок бул аракеттен эмес экен, Алла Тааланын тагдырыңа буйругандан болот экен. Ошентип отуруп эми Кудайыма шүгүр, ушинтип 30тан оп барып үйлөндүм, бирок берекесин берсин эми. Аялыңды да макташтан алыс болуш керек. Өзүңдү да ал мактабаса, анткени көз бар, сөз бар. Ушу тилегим эле ушул, бу дүйнө акырет бирге болсок, чогуу болсок, бейиште дагы кол кармаш бирге болсок деген эле ниет. Ана сон. Мен мындай баягы сиз айтып берип атсаңыз, ушу математикага эле салып атам да, демек бир жагы эле бир 15-16 жылдык бир үй бүлөлүк тажрыйбаңыз бар экен. Мен эсептеп көрсөм. Математикаң жакшы экен. Жакшы эле экен. Спикердин банкта иштеп өттүрсүң. Ооба. Анан эми канча уул кызыңыз бар, ошону айтып бербейсизби? Кудайга шүгүр, азыр кыздар. Негизи баланын санын айтпайт дейт. Айтпайт. Макул. Акчанын санын да айтпайт дейт, баланын санын да айтпайт деп коет. Анда мен суроолорумдун жарымсынан алып салайын азыр. Май анаңыз канча деп сурайын дедим эле. Сурай бериңиз. Тамаша. Анан негизи айтылбайт дейт да. Бир жолу чобак ажеке көрүп калдым биринчи жолу. Анда Бишкекке капысына келип калсам, мына Московский деген мечитте отуруптур, анан бирөө даават мени мынтип кетип атат, антип атат деп айтып келип, бир Мухтар деген киши экен, азыр ойлоп көрсөм чоң киши. Айтып калды, бир айына мынча адам чыгып атат дегенде токтотуңуз деди да. Сан айтылбайт. Ушу Кудайга шүгүр деңиз. Көз бар, сөз бар дегендей кылды дагы, батаны берип коюп басып кетти. Ошондон улам Кудайга шүгүр кыздар. Анан Алла Таала уулду да насип этсин. Бирок көп учурда баягы дароо эле сурайт. Кыз бала маселеси. Алла Таала кааласа кыз берет, кааласа уул берет, кааласа аралаштырып берет, каалабаса бербей деле коет. Ооба. Бардыгына Кудайга шүгүр деш керек. Анан туулганына эмес турганына сүйүн дейт. Биз турган дегенде физикалык турганды түшүнөбүз да. Басып кеткени, чуркаганы жок, андай эмес. Руханий жактан өнүккөнү, интеллектуалдык жактан өнүккөнү, адеп аклагы, тарбиясы, келечекте ордун тапкан, ушунун баары турган деп аталат да. Анан ал жөн эле боло турган нерсе эмес. Балалуу болгондон кийин бала ата үчүн жооп бербейт, бирок ата бала үчүн жооп берет. Бул өтө чоң жоопкерчилик. Атанын балага калтырган эң чоң байлыгы бул алтын, күмүш эмес, үй жай эмес, миллиард доллар эмес. Эгерде тарбиясы жок балага ошону калтырып койсоң, 2 жылда жоготуп коюп, анан кайыр сурап калышы мүмкүн да. Же ошону туура эмес жака иштетип, күнөөгө батышы мүмкүн, айбирин кетириши мүмкүн. Ошон үчүн балага атанын калтырган эң чоң мурасы эмне дейт? Бул талим тарбия дейт. Өзү атанын баладагы милдеттери үчөө эле экен. Апасын жакшы тандаш керек экен. Анткени сүйөм күйөм дегениң менен аны бир эле жубайың катары эмес, болочоктогу балдарыңдын энеси катары элестетип көрүшүң керек экен да. Кандай эне болот? Бул бир, экинчиден жакшы ат коюш керек экен. Азыр эми ар түрдүү аттар бар. Роберт, Альберт деген эми биздин кыргыздын аты эмес, бирок эми бул эле жакшы аттар. Бирок Боку деген биз жакта мен бир таекем бар, эми ырымдап койсо керек. Балта, Теше, анан бирдеме деп кое берет эмеспи? Шалтак деген аттар бар. Туура атка айшып керек экен. Атка жараса жарашсыз зат болот дейт да. Анан үчүнчүсү жакшы тарбия экен. Мындай үй салып бер, машина алып бер, үйлөндүрүп кой дегенде эле жок экен да, ушул 3 нерсе экен. Анан чындыгында бала үйүн өзү салганы жакшы экен. Колунан келсе бутуна туруп, иштеп таап, өзү үйлөнгөндө андан да жакшыраак экен. Биз бүт бардыгын оозуна тыга берип, айтканын кыла берип, бала маселе бале болуп калган ошондо экен да. Баягы ата эне бир милдеттүүдөй мамиле кылып калыптырбыз да, андай деле эмес экен деп көрсө. Ошон үчүн азыр менде кыздар, эми бир эле тилегим ушул, жакшы тарбия берсем экен.
баардыгы бактылуу болсо экен, барган жерлеринен акар чакар болуп өсүп өнсө экен, тилегим эле ушул, ыймандуу болсо экен, өмүрлөрү узун болсо экен, барган жерлерине жаксы экен деп тилейт экенсиң. ооба. Айтор баягы аялыңа кандай мамиле кылгың келсе, ойлонуп көр да. Менин кызыма келечекте күйөө балдар кандай мамиле кылат деп ошо ойлонуп көрсөң, анан кичине мындай мамилең кадимкидей башканыкка түшөт. Аябай туура айттыңыз. Аябай туура айттыңыз. Менин кызым азыр 17-ге чыгайын деп калды да. Бир 2 айдан кийин 17-ге чыгат. Анан акыркы Сен деле бир топ жашап мен коюптурсуң. деле бир топ жашап койдум, ооба. Сен жаш эле бала деп ойлоп жүрбөйм. Жаш көрүнөбүз деп коечу баарыбыз азиаттар. Анан акыркы 1-2 айда байке бир кызыктуу бир нерселер менен мага келип атат да. Ата мындай, тигиндей деп баягы экөөбүз башка бир нуктада сүйлөшүп баштадык да. Дегеним ар дайым эле экөөбүздүн ортобузда бир жакшы бир эмебиз бар эле. Дос катары мен ар дайым айтам, ай мен эң жакын досуң катары мага ар дайым айтып жүрө бер депчи. Оюңду арманыңды. Анан акыркы убактары мен ошол мени бир жигит жактырып атат. Анан сиз менен тааныштырып коеюн дедим эле, өзү таанышкысы келип атат деп. Ушундай деп анан ал да бир жакшы жигиттерден экен. Ошондо бир башкача бир сезимдер келип атат. То есть балдарың чоңойгон сайын ошол башкача бир жаңы челлендждерге кабыл алат экенсиң. Мен мынчалык эрте болоорун билген эмесмин, чын айтсам. Бирок ким билет эми кандай болуп каларынчы. Ошон үчүн сиз айтып атсаңыз, кызыңды жана ушу келинчек тарапты, кыз тарапты айтып атсаңыз, мен сизди түшүнүп атам да. Сиздин балдарыңыз мынча чоң болбосо керек, Анчалык чоң эмес. Анчалык чоң эмес. Эми сизде али алдыда экен баары. Эми кызыңа Алла Таала бакыт берсин. Атанын тилегин Алла Таала кайтарбайт. Ошон үчүн кызың эме тең бакыт эле деталдуу тилей бер да, өмүрүң багын, келечекте күйөө балаң кандай болушун каалайт элең. Бул жакшы нерсе. Биз биринчи эле туулганда эле ойлойт экенбиз да, бала туулганда эле ата болуп калдык, андай эмес экен. Биринчи балаңа кызматчы болушуң керек экен. 7 жашка чейин. 7 жаштан баштап 14 жашка чейин дос болушуң керек экен. Анан 14 жаштан баштап ушул эки нерсени так аткарсаң өзү эле ата кылып болот экен да. Биз туулгандан баштап эле өзүгө ата деген наамды, макамды берип коет экенбиз да. Анан кийин андай кылба, мындай кылба. Бул өкүм менен, сындоо менен баланы тарбиялай албайт экенсиң. Сырдашканың аябай жакшы нерсе. Адамда сыр болот. Аны бир досуна айтса, досу деген досу. Досто деле кээде көрө албастык болушу мүмкүн. Балким ошол жигитти жактырып жүргөн досу болсо, мындай жөн эле. Ооба. Ошон үчүн адамдын жакшылыгы бар жерде көрө албастыгы ошо болот. Ата деген балага баардык жакшылыктарды каалайт. Ошон үчүн сен менен сырдашканы бул сенин тарбияңдын жакшылыгы да. Демек, урушкан эмессиң, басынткан эмессиң, жүрөгүн ачкансың. Ал сага жүрөгүн жапкан эмес. Биз болсо унчукпа уят болот, тиги бу деп атып, жүрөгүн жапкандан кийин бала кайрашпайт экен да. Анан өзүнө окшогон бир досту табат, анан достунан сурайсың, үйлөнөйүн деп атабы, турмушка чыгайын деп атабы, бирөөсү барбы депчи. Ооба. Анан эркек кыздын ата менен сырдашканы жакшы. Эмнеге билесизби? Анткени азыркы мына курак психологиясы деп коет ушу. Анча мынча жигиттер сөз айта баштайт. Ооба. Анан апасы менен сырдашканда апасы эркектин психологиясын билбейт да. Биз эркекпиз, эркектин мындай алсыз жагын да билет, шылуун жагын да билет, ниетин да билет. Ошого жараша мындай туура кеңештерди беребиз деп ойлоп атам да. Ошон үчүн бирок бир нерсе, сыр айтканда сырга бекемсиңби? Ооба. Апам айтпа дегенде айтылбайбы? Жок, мен кызым менен мынтип айтам, сен апаң менен өзүңөрдүн сырыңар болсун, мен менен өзүңдүн. Бирок Башка бир сага айтылган сырга айтылбайт, Бул өтө маанилүү аманат. Анткени Ооба, туура айтасыз. баягы муж и жена одна сатана деп андай деген сөз туура эмес негизи. Баягы экөө эч кандай ортодо сыр, эч кандай ортодо барьер жок деп деле туура эмес, барьер болуш керек. Бирок айтпа десе ошондо айтпаш керек экен да бул. Анткени бул кадимки деле аманат мамиле. Анан эми Кудайым ыйманын берсин. Бул курак психологиясы. Мурда билесизби? Өткөл курак деген эркек балдарда мен билгенден бир канчада болот эле, бир 8-9 класста болот эле. 7-8, 8. Кыздарда болсо эртерээк кечиресиз. Балдарда бир 10-11де, кыздарда бир 6-7, 7-8дерде болот эле. Азыр түшүп кетти байкасаңыз. Кыздарда 5-6 класстарда эле пайда болуп атат өткөл кулак. Балдарда болсо бир 8-9, 7 класстардан баштап эле өткөл кулак болуп атат да. Мындай заман өзгөрдү. Курактын бир психологиясы, мындай дүйнө таанымы, ички бир инерциялар өзгөрүп атат да, энергетикасы. Ошон үчүн айтып атпайсыңбы, мынчалык эрте болоорун билген жок элем деп. Бирок өмүр ушундай. Жок, эми ал жерде мен эртең эле үйлөбөй жокмун, бирок ошол өзүнүн ата
башкаларды укпай мен өзүм лично тааныштырып коеюн деп атам. Өзү да таанышкысы келип атат сиз менен эле отуруп туура таанышып нерсе бул. ушул аябай жакшы. Мен ошого ыраазы болуп калдым, бирок тааныша элекмин. Көчө күнү апасы менен таанышыптыр, мага айтып атат, бирок пока көлдө жүргөндө келип калыптыр. Ну ладно, бул биздин баягы эмелерибиз. Ошол жөнүндө мага аябай кызык болуп атат. Сиз негизи ушу балдарыңызды тарбиялап атканда өзүңүздүн үй бүлөңүздө бир кандайдыр бир принциптер, эрежелер барбы? Эрежелер ушул. Мисалы, аялым анча мынча аял да эмоция калтырып урушуп аткан мезгилде бизде пасанча деп коет мындай. Тескерисинче мен жакшы жагын айтып, апасы эми анча мынча мындай болот, бирок мынтип атпайбы, тигинтип атпайбы, бияктары жакшы болуп атпайбы деп ушундай болуп туруш керек экен да. Экөө биригип алып кээде билесиз да, туура деп анан бирин бири колдоп уруша бергенде бала аябай шагы сынып калат экен. Баягы коркок балдар, анан урушчаак балдар урушкан үй бүлөлөрдөн чыгат дейт да. Ошого көп уруша берген андан көрө анан бирөө менен салыштырган туура эмес экен. Мисалы, Кудай бетин ар кылсын, аялыңды эле сен башка эркек менен салыштырып атса, тигини карачы деп кандай катуу тиет, же аялыңды бирөө менен салыштырып атсаң. Балага деле ошондой эле нерсе экен да, бул оор тиет экен. Өзүнчө өзүнүн курагындагылар билесиз да, атаандаштары, конкуренттери дегендей. Ошон үчүн баланы өзү менен өзү салыштырыш керек экен да. Сен кечээ мындай элең, бүгүн дагы жакшыраак болуп калдың, муну жакшыраак кылып калыптырсың депчи. Ушундай салыштыргың келсе. Анан курак психологиясы деген ушул. Мисалы 1 жаштан баштап 3 жашка чейин, 3 жаштан баштап 5 жашка чейин ушинтип кете берет. Анан ошол сенин курагың, кызыңдын курагындагылардын өзгөчөлүгү ушул болот экен. Бир 13 жаштан баштап 17 жашка чейин үйгө караганда эшикти жакшы көрөт экен. Сага караганда достору кызыгыраак болот экен. Ооба. Ошол мезгилдерде баягы үйдө отур деп өтө эле кыска бербеш керек экен да, кыса бербеш керек экен. Бирок бир ушундай мамиле болуш керек экен да. Барып келесиңби, саат канчада келесиң? 9:30 кечикпей кел. Контролдоп туруш керек экен да. Курак психологиясы өтө бир олуттуу маселе. Анан кайсыл учурда болбосун, бала өзгөчө ушу жаш курагында сенин сөзүңөн эмес, өзүңөн тарбиялат экен, кылганыңдан тарбиялат экен. Ошон үчүн курак психологиясын биз билишибиз керек экен да, билбей туруп эле баардык куракка бирдей формула иштебейт. Биз деле өзгөрөбүз, бой өзгөрөт, бой менен кошо ой өзгөрөт, анан дүйнө тааным өзгөрөт, ишеним өзгөрөт. Ошого жараша биз дагы кыракылык менен баланы окуй билиш керек да. Мен Германияга барганда бирдекени байкадым. Бир жака чыгып, жалгыз чыгып чыгарбайт экен 16 жашар баласын. Анан чыгып келейин десе, муну маселени атаң менен чогуу чечеличи деп айтат экен да. Атаң менен чогуу чечеличи деп. Эмне үчүн андай экен билбейм, балким ошол шаарларда кылмыш көптүр, наркомандар көптүр. Анын себебин түшүнө албадым, бирок бул мен чече турган маселе эмес, атаң менен. Бул да жакшы нерсе. Анткени кеңешип чечкенге үйрөткөн деле жакшы да. Мен эле чечип коем деш, бул үйдө бир дисбаланстык пайда кылат экен. Анан ортодо сый урмат болсо, биринин пикирин бири угуп атса, кийин үй бүлөдө ошондо кайталайт экен да бала. Бекеринен пайгамбар алейхисалам өзүңдүн аялыңа балаңдын көзүнүн чоосуна жүзүм салып кой, кийин кайталасын дегендей бир талим тарбияларды айткан эмес экен да. Айтор бул бала тарбиясы ушунчалык бир татаал нерсе. Ар бир бала өзүнчө китеп да, өзүнчө океан. Анан анча мынча мындай жалпы формулалар бар экен, ошолорду билип коюш керек экен. Бирок ошо баланын жан дүйнөсүнө үңүлүп, ага кандай тапташ керек, бул биздин милдет. Туура айтасыз. Ушул теманы улай макул, балдарга болгон тарбиялоо ушундай болсо, негизи үй бүлөңүзгө мындай тиешелүү эрежелер барбы? Мисалы, каада салттар именно сиздин жеке үй бүлөңүздө. Ошолорду айтып берсеңиз. Мен бир эле нерсени айттым, ушул бирибиз катуу кетип атканда бирибиз колдон тартып кичине пасанча болуп турабыз деп, бул бир. Анан ушул мен кыздарымдын эрте турушун каалайм, бирок кээде бул да проблема. Ооба. Эрте жатып, эрте турушун каалап атам. Анткени билесиз, азыр эрте жатканда мелатонин деген гормон иштелип чыгат. Ошол бойдун өсүшүнө жакшы. Кечирип коюңуз, биздин куракта мындай жаш өткөн сайын каарылыкты кечтетет да, мелатониндин убагында чыгып турган. Чачтын агарышын да кечтетет, беттин тырышынын көбөйүшүн да кечтетет. Ошон үчүн эрте жаткан өтө маанилүү. Бирок азыркы балдар билесиз, ушу телефон чукулап, анан телевизор көрүп отура бергиси келет да. Анан мен келгенде бул эч качан телефон кармашпайт. Мен бар жерде телефон кармагандан аябай уялышат да. Анткени ушул нерсени көп айтам. Ушул жагы бар. Анан дагы бир Өзүңүзчү? мен өзүм телефонду мен деле карайм, анткени жанагы мынтип соцсеттерде көп отурбайм. Бирок мага жазгандар аябай көп, ошолорго жооп берген менен өмүр өтүп кетет да кээде. Түшүнөм. Эми сен өзүң деле мындай элдин уулусуң. Бүгүн мен Самат менен сүйлөшөм десем, бирөө айтат, биздин убакта ал звезда болчу деп. Сага деле жазгандар көп болсо керек. Айтор
ушундай бир Демек, сиз болгончо үй бүлөдө үйдө отурганда сиз алар телефон кармайт, бирок сиз өзүңүз иштеп атасыз, туурабы? чогуу китеп окуйбуз. Чогуу китеп окуганга аракет кылабыз. Анан өткөндө бир китепке канча кызыктыра албай мен да абдан кыйналдым. Анан узак жол баратып, анан кызыма бир аз кейидим да. Мектепте жакшы окуп атасың, барсак макташат кызың жакшы окуп атат деп. Бирок мына каникулдун башталганына 1-2 жума болду. Кайсыл китепти окудуң десем, бирин айта албай атасың. Мугалимдердин алдыңда мен да уят кыласың, өзүң да уят болосуң. Сен авторлорун кош айт дедим да, бул китеп тиги китеп жомоктор дебей авторун кош айт. Экспюри мисалы, Айтматовду же билбейм дагы Андерсон деп ушундай аттарын кош айт деп. Анан угунчукпай эле барган. Айылга барсак китеп кармап отуруп карасам «Мышление миллионера» деген китеп. 12 жашар кызга эми «Мышление миллионера», 13 жашар кызга эмне керек? 12 жашар кызга бирок кийин сурасам айтып берди да, көрсө адам өзүнө ишениш керек турбайбы, потенциалына ишениш керек экен да. Анан инвестиция кылганды билиш керек экен деп, көрдүңүзбү? Китеп өзгөртөт да. Муну болсо өмүрдү жөн эле өткөзүп коет. Муну колдонгон мезгилде жалтырак жанагындай бир Instagram, TikTokто мээде ушундай бир гормон, адамды жалган бактылуу кыла турган гормондор иштелип чыгат да. Анан 1 саатта адам 300 контент көрөт экен, бүткөндөн кийин сурасаң бир да эстей албайт экен. Бул баягы сүзүп кеткен балыктай аркаңда из калбайт деген сөз да. Өмүрдү жөн эле уурдап атат. Анын буга нервке зыяны канча, зренияга зыяны канча, адамдын фигурасына мындай деформация болот экен, сөөктөрчү. Анан стресстер ошондон болуп атат да. Кыймыл аз. Биздин убакта билесиздер да, көчөгө чыгып алып тепер деп, өзүм деле түшүнбөйм, тепер деген оюн бар эле, лаппай деген оюн бар эле, чүкө ойночубуз, кубалашмак, чикалдак деп койчу. Анан дагы эмне чүкө дагы жанагындай тыйын утуштурмай. Ооба. Анан мөөрөй деп койчу элек. Азыркыларда андай жок. Ушу телефон чукулап эле отуруп калып атат. Бул өтө өкүнүчтүү. Жаштык бул кыймыл менен ассоциация да. Кыймыл менен бала көп нерсени үйрөнөт. Денеси да бакубат болот, руху да бакубат болот. Ошого мен колуман келишинче аракет кылам. Мындай эшикке да чыксаңар, таза абага да бассаңар деп. Бирок балдардын табияты экен. Бирөө эшикти жакшы көрөт, бирөө үйдү жакшы көрөт. Бирөө ызы чуу жүргөн жери тостоп болоң. Барса эле экөө менен урушуп эле. Анан бирөөсү мындай адамдын көңүлүн карап турат. Бир ата бирини да, бирок ар түрдүү мүнөз да. Бирине бири такыр окшошпойт, таң каласың. Сиздин кандай өзүңүздүн жеке эрежелериңиз бар? Мисалы, иш кылууда ошол элементарно азыр мынакей социалдык тармактарда өтө активдүүсүз, бул аябаганда чоң жумуш. Мен аны түшүнөм. Анан өзүңүздүн ошол жеке жана коомдук иштерлериңерде кандай лайфхактарыңыздар бар? Ошолорду айтып бербейсизби? Кандай ыкмалар бар? Билесизби, адамдар китеп жазуунун сырын сурашат да. Китеп жазуу оңой эле. Ошол соц тармактары жазгандарын топтосоң китеп болуп калат. Бирок ал үчүн ар бир макалага олуттуу мамиле кылыш керек. Бир ойду, бир идеяны бериш керек да. Жөн эле. Биз болсо бияка бардык, там круто, классно, деңизге түшүп атабыз, ал мактанганыңдын эч кимге кереги жок да. Сен ошол жерде бир ушундай макала жазып кой, сүрөтүңө байланыштырып же барган саякатыңа байланыштырып, ошол жердин адамдар жан дүйнөсүнө бир азык алсын, талим тарбия алсын, чет өлкөдөн үйрөнсүн. Сапар дагы, саякат дагы билимдин бир булагы. Мисалы мен жакында Германияга барып келдим, караңызгы. Ошону мен макала кылып жаздым да. Ошол жакта Эльзат Эржигит деген кыргыз жаш үй бүлө бар экен. Адам деген балалы болуптур. Адам деген баласы 5 айлык экен. Ошого дубалына жазып коюптур. Адам 5 айлык план. Оюн ойноо дейт, сүйлөшүү, ырдоо, мимика, тоонго маани берүү дейт. Караңыз. Китеп окуп берүү 5 айлык балага эң туура саясат, эң туура тарбиялык чечим да. Социалдаштыруу, колдо менен отургузуу, дене көнүгүүлөрүн жасоо, эки тарапка оодарылтуу. Анан колунан кармап тургузуу, оюнчукту бир колунан экинчи колуна алмаштыруу дейт. Көрдүңүзбү? Күзгү менен ойноо, уйку режимин жөнгө салуу, массаж жасоо, сейилдөө, жаңы даамдар дейт. 5 айлык балага 6 айынан баштап сууда сүзүк алып барсаң болот экен. Тренерлер бар экен Германияда. 6 айдан баштап. 6 айдан баштап. Бизде мен бала отур элек. 5 жашар баламды алып барсам бою кичине кетип албай койгон. Билесизби? 3-класста бүт Германиянын балдары сууда сүзүш боюнча экзамен тапшырат экен. Эгерде өтпөй калса, гимназиялар кабыл албайт экен. Ошон үчүн бүт Германия сууда сүзөт экен да. Бул өтө маанилүү чечим да. Ооба, албетте. Ошон үчүн айтайын дегеним,
пландап жашаган аябай жакшы нерсе. Мен да пландап жашаганды жакшы көрөм. Бирок Кыргызстанда пландаш аябай кыйын. Себеби планды башкалар буза берет да. Жолугам деген адамдар келбей коет. Же саат 3-кө бир жерге болуп койсоң, 2 келе турган адам 3:30 келип калат. Ушундай жагдайлар бизде көп эле болот. Биринин планын бири буза берет да. Бирок Германияда, Европада убакыт аябай сыйлашат экен. Секунд. Японияда да ошондой. Керек болсо поезддер секунд келет. ооба. Беспилотный деп коет, жанагы айдоочусу жок поезддер дагы секунд келет. Таң каласың. Кичине кечиге турса тиги келип каламат деп ойлойсуң, жок андай эмес да. Бир учурда кечигет качан кээ бирлери ошо келесолор ошо жака харакери деп коет экен, өзүн өлтүргөндө поездга боюн таштап кеткен, ошондо кечигип калат экен да. ооба. Анан мен мындай режимди мындай кылам. Эртең мындай кылам, эртең мындай кылам эмес, туруктуу. Мисалы күнүгө намазга турам да. Бул күн чыкканга чейин турам. Намаз күн чыгардан дээрлик 1 саат мурда окулат. Бирок күн чыкканча кайра барып уктабайм да. Сөзсүз басам ошо мезгилде. Зикир кылганча, жаратканды эстегенче, дуа кылганча басам. Көпчүлүгү жанагы шак менен басат эмеспи, эсептеп. Андай кылбайм. Зикирлерим бар, 1000 кыла турган. Ошолорду кылганда өзүнөн өзү ал жагы төп келип калат да. Анан жашыл жерге барып баскан жакшы болот. Анткени жашыл адамды аябай салдырат экен. Парктар бар, бактар бар. Ошол бар. Анан азыр шаарда абанын таза болгон учуру ошол эртең менен күн чыкканга чейин гана. Анан эртең менен мындай 1,5 келип дүйнө саясат сүйлөшкүм келбейт. Эптеп качам, өзүм менен өзүм болгум келет. Жан дүйнөм менен, рухум менен алек болом. Анан кичине убакыт ачса сөз китеп окуйм. Анткени эртең менен билесизби, мээ түнү менен эс алып калды. Мээ кабыл алганга даяр да. Мээнин бере турган учуру бар, ала турган учуру бар. Эртең менен алыш керек. Окуш керек, үйрөнүш керек, жатташ керек. Ушул аябай жакшы учур да. Анан азыр эми күн узун, түн кыска болуп атпайбы? Түндө бир 3-4 саат уктап калып атам. Анан күн чыккандан кийин китеп окуп отурган уйкум келет, анан бир аз эс алып алам. 1-2 саат. Ошондон баштап анан жолугушуулар түштөн кийинге коем. Эртең менен ушул китеп жаза турган болсом, китеп. Эң татаал иштерди, эң маанилүү иштерди биринчи коюш керек экен да. Баягы Брайан Трейсинин эрежеси бар го. Лягушканы, баканы эртең менен жеш керек деген. Ал бака же деген сөз эмес экен. Мааниси ушундай экен, баканы жеш аябай жагымсыз, оор. Ошону биринчи жеп койсоң, калган тамактарды жегиш оңойлуу болот депчи. Аны ошентсем ойлоп жүрбөсүң, бака жеш керек экен. Ондай эмес, ал ушинтип айтканда образдуу. Эң оор иштерди эртең менен кылсаң, биз тескерисинче майда чүйдөдөн баштайбыз. Өзү билесизби, 4 түрдүү иш бар да. Биринчиси эң маанилүү, анан шашылыш, ушундан башташ керек экен. Экинчиси маанилүү, бирок шашылыш эмес. Мисалы курсовой иштер ошондой да. Үчүнчү шашылыш, бирок маанилүү эмес. Конок келип калды, көңүлүн алып коюш керек, бул да маанилүү. Төртүнчү шашылыш дагы эмес, маанилүү дагы эмес. Мына телефон ошол да, бирок туруп эле биз ошондон баштап атабыз. Өмүр жөн эле кетип калып атат. Кыла турган иштерди кылбай атабыз. Кылбай турган иштерди кылып атабыз, же эчтеке кылбай атабыз. Ошон үчүн убакыт ысырап болуп атат да. Анан мүмкүн болушунча досторго да убакыт берем, бирок достор менен өтө көп убакыт өткөзө бербеш керек. Анткени дос убакыт өлтүрүүгө өтө чоң жардамчы да. Эми досторум капа кылып келбейт, бирок дос менен убакыт аябай кызыктуу өтөт. ооба. Ошон үчүн мындай достор менен кыйгаганды жакшы көрөм да. Анан досуң менен бир кармалып калсаң, кеткиң келбейт андан. Бирок убакыт жөн эле кетип калат да. Ошого достор менен жолугушууну аябай мындай пландаш керек, мерчемдеш керек. Муну регулировка кылыш керек да, мындай. Ансыз жөндөп турбаса болбойт. Ошол анан күнүгө дене тарбиясы өтө маанилүү. Анткени дене менен рух экөө бир да. Мисалы, бизде рухубуз бар, денебиз кымбат. Бирок дененин рухтун жашай турган жери бир дене да. Ошон үчүн экөө в здоровом теле здоровый дух деп ошону айтат орустар. Анан дагы бир нерсе керилип чоюлуш керек экен. Растяжка деп коет орусча. Керилип чоюлганда организм кеч карайт экен. Мындай далай нерсе менен чече албаган маселе керилип чоюлуу менен чечилет да. Ошон үчүн шпагат ушуларды үйрөнө бериш керек өмүр өткөнчө. Мен Японияда карыган кемпирчилерди көргөм, мындай эле отуруп алышат эртең менен туруп элечи шпагатка. Ага чейин ойлочумун, бул кийин отура албай каласың, андай эмес да, бул сенин мамилеңе жараша. Дене деле мамилеңе карата. Анан күн сайын бирдеме үйрөнүш керек экен. Кечеге бүгүнкү күнүң окшош болсо, сен утулуштасың дейт да. Адам же алдыга кетет, же аркага кетет, ордунда турбайт. Бүгүн эчтеке үйрөнбөсөң, сен кечеги ойдон калган жоксуң, аркага кеткен деген сөз. Ошон үчүн күнүгө мынча бет китеп окуйм деп, өтө көп деле бет өзүңөргө белгиле деп айтат элем. Анткени 100 бет деп алып окуй албай калсаң, адам стресс болот экен да. Ошого мындай колуңан келе тургандай, бирок күн сайын жаратканга жаккан иштейт, аз да болсо уланып турган иштейт. Эффект постоянства деп орустар айтат го. Ошол нерселерге маани берем. Анан ушу WhatsApp'ты мен эми үйрөнө баштадым. Группаларды бат-бат эле өткөзүп, жеке каттарга жооп берип, ошентип экономдоп атам да. Мурда группалардан бери жооп берем деп, күнүм ошого эле кетип калчу. Анан билесизби, телефонду көп караганда энергия кетип калат аябай. Чарчап каласың.
кечинде мындай эле болуп каласың да, робот сыяктуу болуп каласың да. Ошон үчүн кечки энергияны сакташ керек, анткени кечинде үй бүлөң менен жолугасың, алар сени күтөт. Алар коомдук ишмер Самат Дөөлөтбаковду күтпөйт да, алар ата Самат Дөөлөтбаковду күтөт. Аялың болсо күйөөнү күтөт. Биз ошолор каалаган нерсени да беришибиз керек экен. Бирок кээде оор болот, бирок бул деле биздин милдетибиз да. Айтор ошо окшогон нерселер. Китеп деп айттыңыз, мындай күндө колдон келсе бир эки жолу окуйм депчи. Кандай китептерди окуйсуз? Мына бүгүн бир китепти бүтүрдүм. Эндорфин деген гормон бар да. Ооба. Бул адам бактылуу болгондо, бир ийгиликке жеткенде качан эндорфин биришти бүтүргөндө келет экен да. Китепти баштаган өзүнчө бир маселе, бирок Ооба. бүтүрүш өзүнчө бир бакыт да. Ошол Дубайды Дубай кылган Аль Махтум деген, Мухаммед Аль Махтум. Бул эми атадан бала Сулалия деп коет, династия да, атадан балага башкарып келатат. Ал Дубайдын башчысы ошол эле мезгилде Бириккен Араб Эмиратынын вице-президенти. Дубайды Дубай кылган киши ошол. Ошонун ой учкундары деген китебин окудум. Бүгүн бүтүрдүм. Эми аябай сонун жерлери бар да. Мен мына Инстаграмга сториске коюп койдум, бүгүн окудум, аябай кызыктуу экен депчи. Мисалы караң, бир бала менден сурады дейт. Канткенде сиздей чабандес болуп алам. Ал ат чабат экен да. Башчы дагы экен, ыр да жазат экен, спортмен да машыгат экен, ат да чабат экен. Ошондо берген жообум аябай жакты. Ат минип алып күнүгө машык дептир да. Ата энеңе баш ий, ата энеңди сыйла, биринчи ошондон башта дептир. Сабагыңды жакшы оку, билимиңди өстүр, мугалимдериңе баш ий. Анан ошолорго баш ийгенди үйрөнгөндөн кийин дейт, анан тренерге баш ийгенди үйрөнөт дейт да. Анан бирдекени айтыптыр. Бул чабандес болуу жөн эле атты жакшы чабуу эмес, бул ат менен адамдын ортосундагы өз ара түшүнүшүү деген сөз аябай жакты мага. Карасаңыз, бул жөн эле минип алып эле камчылай бериш керек эмес экен да, бул чоң илим экен. Мисалы түз жерде батыраак чаап кал дейт да. Дөңгө чыгарган алда бир аз эс алдырып бар дейт. Узак марафондор болуп атат аттарындагы. Мара деп коет эмеспи? Аламан байге деп. Эс алдырып ал дейт. Андан кийин ылдый түшүп баратканда ат аябай кыйналат экен да. Себеби ылдый түшүп баратканда жооруп көбүнчө ошондон жоор дейт. Байкайсызбы? Анан катуу жерлер, жумшак жерлерде кандай алып жүрүш керек, иши кылып жерди тандай билиш керек экен. Ошолордун баардыгы илим экен да, көрсө. Убагында мага бирөө айтты эле, балам, ташты оодаргандагы илим деп. Көрсө биз биринчи илимин алыш керек экен да. Азыр көп адамдар тизесин оорутуп алган эмнеге билесизби? Чуркаганда туура эмес чуркайт экенбиз да. Талп. Мунун да техникасы бар экен, илими бар экен. Мисалы приседание деп коет, отуруп туруу. Канча адамдар тизелерин азыр ар түрү кылып алды да. Ошону туура жамбаш аркага кетириш керек экен да, көрсө. Биз болсо тизеге күч келтирип атып, тизени отургузуп алат экенбиз да. Ниетибиз жакшы, бирок билбегендиктен болот экен да. Незнание закона не освобождает от ответственности деген бар туурабы? Билбегенден бир азап тартып калсаң өзүңдөн көр да. Ошон үчүн мына ушул китептен бүгүнкү алган нерсем ошол болду да. Анан дагы бир сөздү айтыптыр. Мүмкүн эмес деген түшүнүк бизде жок дейт. Эгер мүмкүн эмес деген түшүнүк бизде болгондо дейт, чөлдө Дубайды кура албайт элек, Дубайда дейт, Бурж Халифаны кура албайт элек дейт. Ал болгону чөл болчу дейт. Ошон үчүн мен дагы айтат элем, мүмкүн эмес деп эчтеке айтпай эле коелучу. Мына мисалы караңыздар, мен жакында Порто Флавия деген жайга барып келдим, Сардиния аралында. Айланайын асканы тешип, туннель кылып, ошол жактан кен байлык ташыптырды. Кантип тешиген акылым жетпей койду. 19-кылымдын башында. Азыр болсо адамдар күн сайын барган туристтик жай экен. Дагы деле киреше табатыптыр. Өндүрүш токтоп калган. Болгону кемеге кен байлыкты цинкти коргошунду жакшылап эртерээк жүктөйлү деп ошол жака жанагындай темир орнотуп, кадимкидей элечи. Ошону менен ташыган экен да. Эгер мүмкүн эмес дегенде Обаманын убагында америкалыктар Марска кона албайт эле. Мүмкүн эмес дегенде Гагарин учпай калмак. Бизге койсо азыр деле мүмкүн эмес дей беребиз да. Анан мүмкүн эмес дегендерди укпаш керек экен. Өткөндө бирөө айтат. Ал мага жардамчы болуп келип, анан мындай режимге кирип, китеп окуп, кызыга баштады да, тил үйрөнүп, спорт менен машыгып. Анан айылга барганда кайра келип айтты да. Мен бул жактан аябай чоң максаттарды койдум дейт. Чоң тилектеримди коюп, анан айылга барып досторума айтып берсем, эмне кыласың ай? Ошончо жанымды кыйнап, буякта эл жашап эле атпайбы? Жөн эле койчу деп атып дейт. Мени кайра мокотуп койду дейт да. Ошон үчүн сенин тилегиңе тилектеш боло турган, демиңе дем кошо турган, алга дей турган адамдар гана сырыңдайт, булса айтпай эле коюш керек. Сиздин оюңуз боюнча азыркы Кыргызстандын, заманбап Кыргызстандын ошол азыркы билим берүү системасы кандай реформаларга муктаж? Сиз ошо көп саякаттайсыз го. Ошол эле балким Япониянын дагы бир
системаны алып келсек болобу, адаптацияга койсок болобу, кайсыл сабактар керексиз, кайсы сабактар керек. Эмне үчүн дегенде мен эсимде бар, трибунадан сүйлөгөн сөздөрүңүз баягы адеп сабагы боюнча аябай айткансыз да, ошону алып салды депчи. Ошол боюнча да бир кеп калгылычы. Оюңуз кандай? Өзү бул менин сөзүм эмес, бабалардын сөзү. Илимден мурда адеп керек деп. Илимдин алыштын дагы адеби бар. Мисалы мен Финляндияга жакында бардым. 4 жашар кыздын апасы 4 жашар балага китеп тандатып атат. Корзинка толуп калыптыр, кызым мен көтөрө албайм деп жалдырап токтотту да. 2 жашар кызы 4 китеп таңдаптыр. Ошону көрдүңүз сиз? Көзүм менен көрдүм. Кыргыздар Кыргыздарбы? кыргыздар ошол финдердин чөйрөсүндө жүрүп балдарды дагы ошол системада тарбиялап атыптыр да. Анан эме дейт, ошол китептерди окуп бермей сайын жаным ойбойт булар дейт. 4 жашар кызы өзүм кечке иштейм деп чарчайм дейт, бирок айла жок окуп берем ушуну дейт да. Анан китептерин ачсаң жапкың келбейт. Иллюстрациялар укмуш. Көргөн көз тойбойт да мындай, мокумун гана. А биздин балдар үчүн китептерди ачып караңызчы, майда тамгалар, иллюстрация жок. Анан бир профессор өзү түшүнө тургандай кылып жазып койгондо ошон үчүн балдар кызыкпайт экен китепке. Анан бир декан айтты ошо баланын атасы. Бул финдердин китебинде дейт, кичинекей балдардын китебинде терс кармандар жок дейт. А биз чү дегенде эле алдар көсөдөн баштайбыз. Алдап кетиптир депчи. Тиги байды алдап. Көрдүңүзбү, ошентип отуруп жаман сыпаттар балдарга сиңбейт экен да. Бүт кармандар оң кармандар. Пайда тийгизген, бирине бири жардам берген, позитивдүү кармандар дейт да. Мен ушуга аябай таасирлендим. Бул бир. Японияда өздөрүнүн тилин эле эмес, орто кылымдагы тилин кошо үйрөнөт. Кызык. Орто кылымдагы тилин кошо үйрөнөт. Мисалы, ошол эле сынган кылыч, көчмөндөр кагылышы, ошол эле Түгөлбай Сыдыкбековдун китептерин карасаң, эски тилдер аз, биз аларды сүйлөбөй деле калдык. Балдар азыр круто деп жарым орусча, жарым англисче, жарымы краш деген сөздөр. Анан мисалы дарактар деп коет, биз өзүнчө бул шилби, бул долону, бул табылгы деп үйрөтчү да. Азыр биз балдарга ошону үйрөтүп атабызбы? Жөн эле дерево деп койчу, дарактар бүттү. Чөптөрдү ар бирин атап үйрөтчү. Бул доңгор, бул кулунчак, бул болсо шырылдаң деп. Сиз айткан бир дагы сөздү билбейт экенмин, чын айтсам. Көрдүңүзбү? Анан чоң атаң билгендин жарымын атаң билбей, атаң билгендин жарымын сен билбей, сен билгендин 10-1 балаң билбей. Тил ошентип жок болот, тил жоголсо эл жоголот экен. Бул биздин моюндагы аманат. А япондор орто кылымдагы тилинде балдарды үйрөтөт. Мыналардын өзгөчөлүгү. Болбосо эң техногенный, технологичный страна деп коет, мындай. Орусча айтып атам. Технология жагынан биринчи өлкө. Булар айтса болот эле биз алдыга кетип баратабыз, эми ал зарыл эмес, жок андай эмес. Анан эң кызыгы япондор балдарына япон тамактарын берет да. Ооба. Бир япон келип айтат эмеше, силер кантип кыргызып тарбиялайсыңар? Эртең менен завтраңарды көрдүм. Нанюшта деп коет эмеспи завтрак? Нанюштаңарды көрдүм. Компот да силердики эмес, каша да силердики эмес, борщ дагы силердики эмес деп. Жок дегенде жупка кошуп кой ошол жерге, жарма кошуп кой, шоро кошуп кой. Ашказан аркылуу талим тарбия болот экен да. Азыр Россиядан келген балдар алдына кыргыздын кадимки эле тартылган каймагын же калпаңа каймагын коюп туруп, сметананы койсоң, сметананы тандайт экен да. Ооба. Өткөндө бирөө түшпөй коюптур, эмне десе, какашки деп. Тезектен жиркенип калыптыр азыр балдарчы. А биз аны мындай мыжыгып эле чоңойгонбуз да. Ал видеоңузда көрдүм. Ошону айтып берсеңиз ошону. Ошол сыяктуу. Сонун окуя болгон. Бул өтө өкүнүчтүү да, бул бир жагы күлүп атасың. Орустар бекер айтпак, и грех смех деп бекер айтпайт экен да. Ошон үчүн япондордукун сурап калдың, алардын ошол жактары бар да. Анан булар адепке үйрөтөт, кадимкидей эле машыктырып, жолдон кантип өтүш керек, ушулардын баарын машыктырат. Кадимкидей машыктырат. Кызыл жанып турганда өтпө дегенди үйрөтөт. А бизде бир жаман жер, карасаңыз, эптеп мугалим көзгө көрүнүш үчүн, сыйлык алыш үчүн, макталыш үчүн балдарды жалганчы кылып атат да. Эми капа болбосун айрымдары, эмнеге билесизби? Анткени комиссия келгенде башкача, комиссия жокто башкача. Бала көрүп турат да бардыгын. Эки жүздүүлүккө үйрөтүп атабыз, калпычылыкка үйрөтүп атабыз. Ушундайларды да байкайм да, кээде мен барганда мындай балдар жасалма сүйлөп аткандарын көрөсүң. Эгер даярданып келсеңер, билгендер болсо оң колду көтөргүлө, билбегендер сол колду көтөргүлө, бирок баарын кол көтөргүлө дегендер да бар экен да. А балким комиссия келип ага 5 коюп кетет, бирок балдарды 200 кылып коюп атпайсың. Анан айтасың кийин. Шылуун, алдамчы, уурлар каяктан чыгып атат деп, коррупционер каяктан чыгып атат деп. Япондордун бир сөзү бар, уурлуктун башталышы жалганчылык деп коет. Жалган айтуу уурлуктун башталышы. Туура. Кичинекейде биз күлө беребиз, эми кичинекей чоңойгон сайын ошол сыпаттар чоңоюп кете берет да. Ошон үчүн кичинекейинде баланы аңдап кетиш керек да. Ал үчүн балаңды аңда. А биз балага убакыт болбойт, билбей атабыз да. Бой беспирал көрүп атабыз, сериал көрүп атабыз, достор менен аш жеп атабыз, футбол ойноп атабыз. Отуруштардын түрлөрү бар. Бул чоң арман. Эң чоң көңүл бөлө турган бул бала да.
Кечээ мен бир Маариф мектебинин директору менен сүйлөшүп отурсам, Хуснебей аябай жакшы жигит. Ошо айтып атпайбы, мен балам менен өтө көп убакыт өткөздүм балдар менен. Эмне себептен дегенде дейт, чоңоюп калды дейт. Бир 12 жаштан баштап 17-18 жашка чейин да. Анан жакында окуну бүтөт, ошондон ары буларды көрбөйт делекем дейт. Окуп кетет, анан үйлөнөт, өзүнүн жашоосу. Ушул гана күндөр менен убактым бар экен дейт да, ошон үчүн убактымды аябай көп берип атам балдарыма дейт. Өтө туура философия. Мен ушуну каалайт элем. Мен жана бир суроо сурадым элем, ошого дагы жооп берип койсоңуз жакшы болот эле. Ал биздин Кыргызстандагы билим берүү системасында кандай деп ойлойсуз? Азыр Китептерди кайра жазыш керек. китептерди кайра жазыш керек. Методологияны деп атасызбы? Методология эмес, китептер мисалы Же өзү мен оформлениясын сиз азыр бир айтып атасызбы? жакшылап карасаңыз, бир 3-чү, 2-чи, 1-чи класстын китептерин анча-мынча чоң киши түшүнбөйт да. Ошондон балдардын билимден көңүлү калып калып атат. Экинчиден мына баалоо системасы Финляндияда такыр баа койбойт экен. Финляндияда Билимин ошо кол менен жазып түшүндүрүп берет экен да. Көрдүңүзбү? Эки нерсе кетип атат. ооз-эки дагы, жазуу дагы, ой жүгүртүү дагы кошо кетип атат. Мен диссертация жазганда түшүнгөнмүн. Мастер тезисимди жазганда жазган адамдын ою аябай ыраттуу болуп калат да, мындай системалуу, логикага ыраттуу ойлогонун үйрөнөсүң. Ошентип эле булар ошо жазууларды текшерет экен. Үчүнчүдөн, эмне үчүн биз азыр бирөөнүн катасын издегенди жакшы көрөбүз? Себеби биз кичинекейибизде диктант жазабызбы, жат жазуу же дил баян жазабызбы, үй тапшырмаларын жазып келгенде каталарыбызды текшере берген да кызыл менен. Ооба. Кээ бир өлкөлөрдө жашыл боек менен жакшы жактарын белгилейт экен азамат. Мына жериң мага жакты, мына жериң мындай, мына жерин дагы өнүктүрсөң болот. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн Катасын көргөзбөй. биз дагы ошон үчүн ката издеген жакшы көрөбүз да, бирөөнүн катасын аябай издеп турабыз го кээде. Ошол сыпаттар ушундан калып калган дейт да. Ошол жагы бар. Анан мындай бир корпоративдүү, мисалы Японияда окуп жүргөндө чогуу презентация кылчубуз. Тапшырманы бизге чогуу берчү да. Ар бирин өзүнчө эмес, ошо презентация кылдырып команда менен иштеткен, дагы да жакшыраак болот. Анан адеп жагына мисалы Японияда комиссия келсе, мугалимдин сөзүнө, көрсөтмө куралдарына, презентациясына карабайт. Балдардын көзүнө, балдардын реакциясына карайт. Ошондо мугалимди алдай албайт да. Ушу чынчылдыкка үйрөтсөк, мугалимдердин чынчылдыгын бааласак, анан мугалимдерди кагаз иштеринен кутултуш керек. Андан көрө китеп окуп алсын, өзүн өстүрүп келсин, балага бир жаңы материал, информация, маалымат даярдап келсин да. Китеп кагаз чарчатып коет баягы антип эле формалдуу, эптеп эле завуч менен директордун каарына калбаш үчүн, райондун каарына калбаш үчүн анда да жалган, жашык маалыматтар аябай көп болот. Мен ушуларды каалайт элем. Реформа дегенде ушул адеп, анан чынчылдык болсо, кагаздарды азайтсак, анан бир мугалимдерге башкачараак мамиле керек го. Сый-урмат, сүйүү. Азыр эми бала менен мугалим тирешип кетсе эле мугалимди баса жыгылып атпайбызбы? Ошого ушунчалык балдар көнүп алышыптыр. Мындай видеого тартып чыгарып, кайшы айтып, андай болбош керек го. Ошон үчүн айткан да, мурда баланы илимге берип атканда сөөгү биздики эт, сиздики деп берген да. Ооба. Бул өтө маанилүү нерсе. Эч качан устатын сыйлабаса балага илим жукпайт. Дарыгерди сыйлабаса даба жукпайт деп кыргыз бекер айткан эмес. Ошон үчүн биринчи устатыңды сыйла деп үйрөтмөй сайын баладан жакшы адам да чыкпайт, жакшы адис да чыкпайт, билимдүү болуп да жарыкпайт да. Анткени адамдын назары бар го, бул катуу нерсе. Улуунун назары, устаттын назары. Бир адам болгон экен, үйүм бутун бир жака сунган эмес экен, эмнеге? Ошол жакта устаты жашаш экен. Ошол бутун сунбаган сый-урмат үчүн ушундай бир чоң даражага жеткен дейт да. Ошон үчүн мен айтат элем, мына чоң аалымдардын көпчүлүгү биринчи устаттарын сыйлаганды үйрөнөт. Устатка кызмат кылганды үйрөнөт. Бизде болсо мугалимди иттен алып көргө салып атабыз кээде, бул туура эмес. Сизди китеп жазат деп билем. Жакында чыккан китебиңиз жөнүндө бир маалымат берип койсоңуз. Нурлуу толкундар деген китебимди кайра бастым. Кайра бастым дегеним 25 жашка чейинки ырларым. Анан анча-мынча адамдар окуп алып, сүйжөн ырларды көрүп таң калып кетпесин. Эми 25 жашта ал нормалдуу эле нерсе, аябай мындай сүйжөндөлөр көп жазылган экен. Бирок айрымдарын оңдодум, айрымдарын чийип койдум, чыгарып койдум. Анткени эми баягы жаштык, мастык деп коет. Жаштык жиндиликтин бир бутагы дейт. Жаза берген экенмин да. Бирок кээ бирлер айтат, ушул жинди кездеги поэзия жакшы болот деп. Бирок мен бир трансформация болуп турмун. Мындай көз караштар аябай өзгөрүптүр. Ошон үчүн кайрадан басып чыгардым. Ал жерде эми адеп темасы бар, мекен темасы бар, ата эне, талим тарбия. Ошол эле мезгилде Өмүрбек Черкешевич да бир ырыма анализ бериптир го. Социалдык тармактанчы. Чоң эле акын турбай мен билбей жүргөн экенмин деп. Анан
турмуш чиркең шакардай кайнап жатат, кем бирөө катканынан таппай жүрсө, зардеп менен өтүгүн майлап жатат деп ушундай жалаң эт казы чайнап жатат деген ырларымды ушул 21 жашында жазган экенмин. Ошону окуп алып аябай таасирленип турду. Анан ага чейинки китептерим эми публицистикасы дагы бар, көркөмү дагы бар, проза болчу негизинен. Бул менин жападан жалгыз ыр жыйнагым, бирок кийинкиси дагы даяр болуп атат. Ыр жыйнак. Эми поэзияга баары кызыгат экен. Мен мындай таштап койдум эле деп ойлодум эле, бирок жакында мен Германияга, Италияга барганда ырлар жазып келдим. Жана Элба дарыясы жөнүндө жаздым. Ошол жерден эметтиңизби, Тарака сепили жөнүндө жаздым. Эми карасаңыз, Тарака сепили турат. 10-кылымда курулуптур. Бирок ошондо бир ой келди да, эми муну курган адамдар азыр каякта деп. Ушу өлбөйлү жан сактап калалы деп курган экен да, коопсуздук үчүн. ооба, Ал кургандар каякта, бирок Тарака сепили турат. Адамдын өмүрү кыска эле экен да. Өзүң курган тамдан да мурда кулайт экенсиң да. Азыр ал ушу жанымды коргойм деп курган сепилдин ичинде адамдар жүрөт, туристтер жүрөт. Ошон үчүн ушуларды ойлоп отуруп ыр жаздым. Анан Элба дарыясы жөнүндө жаздым. Мындай мага бир үйрөтчү деди да дарыяга. Ушунча кайгыны көрдүң, канды көрдүң анткени согуш көп болгон да, билесиз, ошол заманда Европада, кийин Гитлердин заманында деле. Бирок ошонун баардыгын билгизбей эле, сыр бербей агып атасың. Бир кайнап кетпедиң, капа деле болгон жоксуң. Бир калыпта ушуну мага үйрөтчү деп ушундай бир жараткыч менен сүйлөшүп жаздым да. Поэзия деген ушундай экен, узун сөздү кыска айтат экенсиң. Анан бир образдуу. Поэзияда билесиз да, сөздөрдүн формалары да өзгөрөт. ооба. Баардыгы кечирилет да. Анан бирок бир башкачараак поэзия болсо деп жүрөм да. Бизде баягы тоодон теке көрүндү, көңүлүм сага бөлүндү, бопороз чектим күйгөндөн, боздодум сени сүйгөндөн деген деле поэзиялар толтурады. Бирок поэзия деле мындай изденим талап кылат экен. Поэзия жан дүйнөнүн эле жаңырыгы. Аны бир акылга салып уйкастырбасаң деле өзү чыга турган нерсе да. Ошондо сиз эски ырлар жыйнагыңызды алдыңыз дагы, баягы азыркы көз карашыңызда начарырактарын алып салдыңыз, жаңыга баягы редактурасын кылдыңыз, жаңысын киргиздиңиз, Жок, канчалык жаңылануу болду? мындай жакпагандарын алып койдум. Анан өтө деле өзгөрткөн жокмун. Негизи алдарына даталар кетип атат да. 90-жылы жазылган, 94, 95 ошентип отуруп 2001ге чейин жазылган ырлар. Бирок кээ бирлеринин даталары жок азыркысында. Ошол эле оңдолгон ырлар. Бир аз оңдоп койдум. Анткени мындай жаза берген экенбиз да. Жаза берген экенбиз. Анан эми андан бетер кийин менин имиджим, ампулам өзгөрдү. Ооба, албетте. Анан ошого айтып койдум да башталышында. Бул 25 жашка чейинки Нуржигиттин ырлары. Анча мынча бир силерге өөн нерселерди көрсөңөр, туура түшүнгүлө, кабыл алгыла, кечиргиле деп эле жаздым башында баш сөздү. Мен да ошо таң калып калдым, сиз жөнүндө да маалымат издедим дебедим. Анан карасам эле YouTube'да ошол сиз ырдаган видеолоруңуз жүрөт. Аябай таң калып калдым. Гитара чертет экенсиз. Мисалы мен музыкалык аспаптарды ойнобойм. Анан карап көрсөм, сизден таланттуу бир да ырчы, обончу да чыгат экен, көрсө өзүңүз да ыр жазат экенсиз. Ошо башынан баштап эле кызыгыңыз барбы ошого, Эми мен тоодо чоңойдум. Жайлоодо жүрөт элек. Атты минип алып, кээ бир жайлоого чейин 4-5 саат жүрөсүң. Анан кетип атканда бул жаратылыш менен мамиле аябай жакшы да. Өзүң жалгыз, анан өзүң менен өзүң сүйлөшөсүң. Анан тоо менен сүйлөшөсүң, дарак менен сүйлөшөсүң, чымчык менен сүйлөшөсүң. Анан өзүчө эле бир театрда кетип атып, мынтет экен да, бул атасы экен да, бул баласы экен да деп ошентип сүйлөп барчумун. Анан ырдачумун. Ишенесизби, баягы аттең музыкалык сабатым жок. Куш кокуштап окшоп учайын деп канатым жок. Нота билбейт экем, нота билген адамдар да жүрмөк депчи. Ошондо билген ырларым түгөнүп калып, анан сөзү деле обон деле кете берчү да, укмуш обондор чыкчу. Азыркындай бир телефон болгондо жаздырып алчумун, бирок бир эле чыгат, ошо менен жок болот да. Анан ошентип жүрүп, анан анча мынча баягы иш чаралар болот мектепте. Мен Токтогулдун аткаргам. Токтогул атанын 125 жылдыгында ошол кастингден өтүп, актер белеңиз дагы. Эми мектепте катышасың да, кароо сынактар болот. Анан 5-классымда комуз ойноп, адабиятка кызыгып, мындай тартынбай сүйлөгөндө мени тандап алган да. Элестетип көрүң. Анан ошондо бир эпизод болгон. Гүлай деген эже, апасы Бурмандын ролун аткарган. Экөө кучакташкыла дейт да, Сибирге айдап атканда кучакташат да. Жок, Сибирден келгенде. Кучакташпай койгом. Кантип кучакташам, уят эмеспи депчи. Мына айылдын тарбиясы да. Тиги эже даяр эле болуп турат. Эми кичинекей балам мындай десем, жок, мүтүп эле койчу десе да, такыр жакындабай койгом. Элестетип көрүң, бала Сибирден келип атат, апасы кучакташпай чырашып атат. Бирок ошондогу Токтогулдун ролун аткарып атып, далай ошондогу баягы бала кезде үйрөнгөн ташка тамга баскандай деп бүт барды эсте калат экен.
мен ушул кийинки сөздөрүмө кийинки мындай риторикам аябай пайдасы тийди. Мисалы бычак берсең кындап берсең чындап бер, берекесиз байлардан пейил менен кун кетер, жумуш кылсаң муда кыл, иштей көрбөй илдекер, кара санап бирди алсаң колуңуздан миң кетер. Ошол жылдарды жаттагам. Күнү бүгүнкүдөй эсимде турат. Анан баягы Горгул ырчы Токтогул Сибирден келгенде баласы топчоп өтүп кетет эмеспи, ошону угузган жеринде чындап эле ыйлайт элем да. Анткени караны кийип, кирдеткен, кара кер минип тердеткен, каралдың сенин топчубай кайрылгыс алыс жол кеткен деген жеринде чындап эле ыйлайт элем да. Ошол образга кирген элем. Айтор ушул анан атам дагы ырдаганды байкап мындай айтып калчу да, үнүңдү кыспай ырда, кенен баркырап ырда, элдик үн менен ырда депчи. Мен баягындай бир сабак алган эмесмин. Сен эми мындай профи ырчы катары, кесипкөй ырчы катары балким байкатып болушуң керек. Мен мындай үндү кой берип ырдагандыга келем да. Ошентип жүрүп анан кийин бир түшүнүк келди, ырдагым келбей калды. Ырдасам деле үй бүлөмдө балким үй бүлөм ырдап берем, жубайым ырдап берем, бирок элдин алдында так ырдабайм. Мен сизди аябай жакшы түшүнөм. Эмне үчүн дегенде менде да ошондой да. Мен деле профессионалдуу ырчы эмесмин, музыкалык сабатым жок. Анан той топурларга чакырышат, бирок бери жагы эле бир өзүм билгенде бир 10-15 жылдан бери чыкпайм. Эмне үчүн дегенде уялам. Ошондой Окшош экенбиз. ошол жагынан аябай окшош экенбиз да. Мен Окшош ушунчу экенбиз. эмести аябай жакшы түшүнүп атам. Демек хобби катары эле мындай. Убагында жок, тартынбайт элем. Мен биринчи жолу 91-жылы КТРКдан чыкканмын. Ал чыгыш оңой эмес болчу. Биринчи мектептен өткөнмүн, андан кийин райзона деп коет эле, зональный деп коет эле. Анан райондон өткөнмүн, облустан өткөнмүн. Облустан кийин келип бул жакта ошол мезгилде азыр ойлоп көрсөм, кайсы жерде болду экен? Филармония го, жок, драма театр экен. Анан ошондо калыстардын тобуна жагып калып, гала концертке кошулгам да. Анан гала концерт чыгып атпайбы? КТРКдан съемка Азыр эми ошол архив тапсам болот. Ооба. Анан ал мезгилде билесиз, теледен чыккан оңой нерсе эмес эле. Ооба. Болгону бир эле канал бар эле. Ооба. Азыр эми эмне көп, теле көп, эмне көп, контент көп, видео көп. Ооба. Тарыхый окуя болгон 14 жашымда. Нуржигит мырза, жантан бери ошол өздүк темаларды сүйлөштүк, үй бүлө, таалим тарбия дедик. Эми келиңиз эми сиздин профессионалдык карьерага келели. Мындай байкап отурсам аябай көп жерде мамлекеттик кызматтарда бийик жерлерде иштептирсиздер. Мага өтө кызык болгону баягы албетте тышкы министрлик, администрация, бирок мага кызык болгону бул маданият министрлиги болду да. Ошол жерге сиз 2 жылга жакын орун басар болуп, министрдин орун басары болдуңуз. Ошол иштеп жүргөнүңүздө кайсыл тарапты карадыңыз? Биринчи суроом. Анан негизи ошол министрликте иштегенде мен мисалы көп билбейм да, ошол элдерге да айтып берсек, вообще кандай жумуштарды кылышат, эмне кылышат, эмнеси менен кызык? Аябай татаал. Мамлекеттик кызмат өтө татаал. Эмнеге анткени кагаз иштери аябай көп. Ал жакта сенин азыр кандай билбейм, бирок ошол мезгилде кагаздардын бүтүшү менен ишиң бааланчу да. Ал мезгилде парламенттик өлкө болчубуз, министрликтер күчтүү эмес эле, каражат көп бөлүнчү эмес. Талаптар аябай чоң. Мынча клубду оңдош керек, мынча драма театрды оңдош керек, мынча китепкананы оңдош керек дей беребиз. Бирок чын-чынына келгенде каражат жок болчу да. Анан ушунчалык министрликтин башчыларынын уйгар муктарын кесип койгон бир кызматкерди ала албайсың да. Анын бардыгы мамлекеттик кадр кызматы аркылуу компьютерден өтөт. Бул да туурабы туура эмес билбейм, баары бир мындай бир сүйлөшүп көрүш керек экен. Ниети кандай, ою кандай. Компьютерден вундеркиндтер өтүп кетет, бирок ишке келгенде кыйналып эле калат да. Ошондой жагдайлардан өттүк. Анан мен болсо министрдин орун басары катары имам фондо иштеп атканда сунуш болуп калды. Анан бир күн ойлондум да макулдугумду берип келдим. Мен китепканаларды карадым. Анан маалымат тармагын карадым. Бул мындай эмеспи? Маданият, маалымат жана туризм министрлиги болчу. Маалымат тармагын, китепканаларды карадым. Анан кийин цифровизация боюнча мен жооптуу болдум да. Цифровизацияда аябай кыйналдык. Азыркы ошондо департамент цифровизация болчу. Жок, жөн эле бүт Кыргызстан боюнча ал мезгилдеги президент Сооронбай Шарипович сан ариптештирүү жылдап койбоду 2 жыл катары менен. Анан чоң стратегиянын негизинде чындыгында ошол мезгилде сан ариптештирүү боюнча чоң иштер болду. Анан бирок бизде элестетип көрүңүз, бир айтишник жок. Тапшырмаларды алдыбызга коюп койгон. Анча-мынча компьютерлердин, принтердин краскасы түгөнүп калса алмаштыра турган бир жигит бар экен, ошону айтишник кылып алдык. Не дейбиз аны? Бизге караганда жакшыраак түшүнөт экен.
Анан барып айттым, бир атайын департамент түзсөңөр, ошол баардыгыбызга кызмат кылса, жок андай эмес, бар потенциал менен кыла бергиле депчи. Анан күч келгенде кылат экенсиң. Сурокторду коюп коет, мөөнөттөрдү. Кыла албайм деген болбойт экен да кылат экенсиң, ага жалдырайт экенсиң, буга жалдырайт экенсиң. Ошентип отуруп биз көп маселелерди чечтик. Бирок мен баргы чакты баягы оозуна батышынча 17-18 тапшырманы коюп алган экен. Акылдуу министрликтер 2ден 3төн. Ошонун баардыгына жооп беришке туура келди да. Аябай кыйналган күндөр болду да. Анан Азамат Капарович деген жаш министрим бар эле, жакшы жигит ал дагы Жамангулов. Анын ошонун бир сөзү бар эле. Бир артистти башкаргандан көрө бир армияны башкарган оңой деп. Бүт аскерлерди направо десең бар оңго, солго. Артисттер андай эмес да, артисттер мындай башкача адамдар. Мен министр болуп турганда мени артисттердин сындаган учурлар болду да. Бул мамлекеттик кызмат этикасы боюнча туура болбойт да, жетекчи сындаган. Албетте. Бирок сындап түз эфирден чыгып, эми азыр андай заман өтүп кетти го дейм. Азыр эми президенттик заман, мындай катуу бийлик болуп атат. Керек болсо интервью бергендер болду. Бирок ошонун баардыгын жуттум, көтөрдүм. Мен аларга мындай адам катары эмес, артист катары баа берчүмүн да. Артисттер, Кыргыздын чыган адамдары, мунун мындай бир жеке мамилелерин көзгө жумуп коюш керек. Таланты бар, элге кызмат кылып атат деп эч бирине кек сактабадым. Эч кимдин куугунтук алган жокмун. Ушундай бир эркин заман болду. Анан эми баягы октябрь окуясынан кийин министр кылып дайындап койду, көп деле иштеген жокмун. Мындай өзүмдүн көрсөткөн күчтүк болбоду да, бир 3-4 айдан кийин эле кайралды. Андан кийин аттанып туруп шайлоого бардык, 10 шаардан жергиликтүү кеңештерден өттүк, анан жогорку кеңешке өттүк. Калганы парламентаризм. Парламенттин курамында колумдан келген иштеримди кылганга аракет кылдым. Ушул иштериңиздин арасында мындай сиз түшүнүп атам, эң улуттуусу балким ошол жогорку кеңештин депутаты болуу же балким министр болуу сиздин өзүңүздүн жеке оюңузда ошол кайсынысы эң олуттуу жана эң жемиштүү болду деп ойлойсуз? Же кайсыл жерге кайра келет элек? Эң жемиштүү иштегеним бул Иман фонду болду. Иман фонду жөнүндө айтып берсеңиз. Иман фонду болду. Кабарым жок экен. Анткени мен президенттин аппаратында жүргөнмүн, чындап мындай административдик карьера кылайын десем эле аябай адис издеди да Иман фондуна. Иман фондуну издеп отуруп эле акыры мага токтолуштур. Аны мен билбейм. Анан ичиме таарынып атам, мени администрациядан кетире албай атабы деп. Көрсө, бул президенттин идеясы менен түзүлүптүр. Имамдарды окутканга, имамдарга айлык бергенге. Каражатты Түркиядан алып келиптир. Бирок ошону кандай механизмдер менен ишке ашырат, мындай кыйналып турган экен да. Бул ошону Сооронбай Шарипович болуп атабы? Жок, Алмазбек Атамбаев багында болчу. Анан ал жака эле жок кеттим. Кетип анан кийин эми элестетип көрүң. Имамдарга шарт эле айлык бере баштай турган болсок, анда муфтиятты жоюш керек экен. Элестетип көрсөңүз. Ал башчы да жумуш берген адам анын жетекчиси болот. Албетте. Аны мындай эле айлык кылып бере турган болсоң, анда Түркия берген 5 миллиондун жарым эле мындай налогко кетип калат экен да. Ошондон кийин закондо бар экен, благотворительный стипендия деген. Ошентип дагы бул президентке да жакты, бүт чечимдер кабыл алынды, аны байкоочу кеңештен өттү, иши кылып мыйзамдаштырылды да, ошонун негизинде анан кийин бере баштадык. Бергенде да жөн берген жокпуз. Ким мечиттен регистрация кылса, анан биздин окуудан өтсө. Көрдүңүзбү? Ошентип биз мотивация бергенбиз да, анан кийин мурда окууга келбей жүргөндөр да качан окуу болот деп окуй башташпадыбы? Ошондо сиз кимдерди окутуп атасыз? Имамдарды. Имамдарды окутканбыз. Ошентип элестетип көрүң, айына бир 12 миллионго чейин айлыкка кетет эле, имамдарга стипендия берет элек. Ошентип 5 миллион долларды Кудайга шүгүр 3 жылга жеткиздик. Бул стипендия өзүнчө болду. Анан окутуу долбоору аны өзүнчө кылдык. Анткени бир топтойбуз 2 жума окутабыз, бир топтойбуз 1 жума окутабыз. 100 адам топтойбуз, 200 адам топтойбуз. Ошолордун ичкен жегени бүт Иман фондунан төлөнөт эле. Ушунчалык жакшы долбоор болгондо анан аларга модуль даярдаганбыз. Аларга мугалимдердин курамын топтоп берип, мугалимдерге гонорар берет элек. Ошентип отуруп, азыркыга чейин имамдар сурайт, ошол күндөр жакшы эле, кайрадан качан ушундай окууну бар? Мен билбейм дедим, ал жактан кеткенмин эми. Чыккан адам чийден тышкары деген сөз бар. Ошентип отуруп анан кийин китептерди чыгардык, дала китептерди котордук. Иман жарчылар деген китебиз аябай популярдуу болгон. Кыргыздын мисалы Молдо Кылыч, Тоголок Молдо, Токтогул, Барпи, Эшмамбет, Арсланбек бүт иман адеп жөндөрлөрүн топтогонбуз да. Эми ошолорду эле окуп берсе азыр мисалы укмуш эле бир даават болмок да. Көрсө Кыргыздын аталарыбыздын бардыгы жөн эле адамдардын көңүлүн ачыш үчүн ырдаган эмес экен, элди тарбиялаган экен. Эми укмуш саптар бар. Бычак берсең ындап бер деп айтып бербедимби? Ооба. Мисалы мындай бир сөздөр бар экен да. Күн булут кетсе асмандан күн ачылып жылт этет.
ажал жетип күн өтсө айрым башың шылк этет, баарың болсун бир оозду душманың кантип былк этет деген саптар. Же болбосо Арыстанбек атанын ырлары: кайратың тоону бузса да, чөмүтүң көлдү тузса да, оозуңдан чыккан сөзүңө толтура учса да, эл менен болсоң адамсың, элден чыксаң жамансың деп. Молдо Шамандын ыры бар экен: өсөр элдин балдары бирин бири колдошот, өспөс элдин балдары бирин бири кордошот деген. Эми ар бир саптарды окуп эле жыргап аттым да, Жеңи жоктун ырлары, Нурмолдонун ырлары, Молдо Кылычтын ырлары, өзүнүн баласын ардаган ыры бар экен, жалгыз уул экен да. Биз ошону сүйөлү, бешигине баш катып, 6 кыздын ичинде айланайын ашкатык деп мындай бир. Айтор ошо китебиз өтө популярдуу болду. Ушунчалык бир сонун иштедик, ушунчалык берекелүү иштедик. Азыркыга чейин бүт молдолор ыраазылыгын билдирет да. Бир 2000ге жакын молдо бизден ай сайын айлык алат болчу. 2000. Анан ошол иштердин баарынын башында турдук. Интеллектуалдык инвестиция деп эл аралаттык. Мисалы Эгембер Дерматов, Надырбек Алымбеков, Гапыр Мадаминов агайды ошол жылдары чыгардык да аренагачы. Чын айтканда ал өзү деле мойнуна алып болсо керек ушуну. Ал эми Баткенде белгилүү экен, Лелекте белгилүү экен, бирок башка региондорго ушундай киши бар деп тааныштырып, бүт кыдыртып, анткени адамдарга инвестиция жалаң акча менен эмес, интеллект, билим менен болуш керек деген бир. Анан эми азыр караңыз, Гапыр агай канчалык кадыр даражасы көтөрүлдү. Ооба. Агай деген фильмден кийин. Ооба. Демек ошол бүт иштериңиздердин эң баалуусун ошол Ыйман фондунда иштеген иштериңиз деп атасыз, э? Ошол жылдарым өтө берекелүү болду. Өтө берекелүү болду. 3 жыл иштедиңизби? 3 жыл иштедим. Андан кийин министрдин орун басары болуп кеттим. Андан кийин ушу министр, андан кийин депутат. Анан Ошондо сиз Ыйман фондунан кийин ушу сунуш келгенде, ошол министрликке сунуш келгенде кандай деп өзүңүздү баягы ошол жерге барууга татыктуумун же компетенттүүмүн деп ойлодуңузбу? аябай ойлондум. Ойлондум, истихара намазын окудум, барганым туура, барбаганым туурабы деп кеңештим адамдар менен. Баягы мен мындайга кирбейм да, бийлик берсе эле сүйүнгөн бойдон кеткендерге кирбейм. Бул чоң жоопкерчилик, чоң жүк. Албетте. Акыретте сурап өтө оор болот. Бул дүйнөдө деле жоопкерчилик өтө оор. Аябай кыйналган күндөр болду. Анткени ресурс жок, бирок талаптар чоң болчу. Биз ойлоп атабыз, булар министрлер, замминистрлер жөнүнө отурат, иштери аябай оор. Кагаз иштери эле чарчатып коет. Мен ошо кагаздар жабылбай калса, ол алдындагылар сен жооп бересиң, мага сөгүш берген күндөр да болгон. Сөгүш деген ошол макаламды мен таарынбастан китепке макала алып жазып киргизип койгом, кантип сөгүш алганымды. Ошол мен атам таптым деген китебимде сөгүш алган окуям дагы бар да. Анан мындай да, мамлекеттик кызмат мактоосу аз, бирок сынысы көп. Бир аз ката кетсе баары көрөт, канча аракет кылып ийгиликтер жаратсаң көрбөй деле коюшат да. Ошон үчүн мен колумдагыларга мындай, министр болуп турганда эмнеден кыйналдым мен? Чын жооп берем деп кыйналдым. Мисалы адамдар бир муктаждык менен келет, чындыкты айтсаң отура берет да, жок аны эми ушуну чечиш керек деп, андай мындай деп, кылса болот да деп элечи. Анан болбойт деген болбойт деп айтып койчумун. Анан кээ бир министрлер оң эле чечип койчу аны. Хорошо, мен карап көрөм, макул айтып коем, деп коем, кылып коем, кетти. Ошондон кыйналып калчумун да. Бизде болбойт экен да деп кетип калбайт да, отура берет. Ишенип коюңуз, эми Советтер Союзунун учурунда албай калган айлыктарын мага төлөтөм дегендер болду да. Анан эмне кылайын эми, айтыңызчы, болбойт десем, эмне ушунун баарын бир төлөп кой, и все, сом менен деле төлөп койсоң болот деп отуруп алгандар болот. Анан аябай кеңден сүйлөшөт бизде. Убакыт сыйлоо деген жок да кээ бир учурда. Тыкылдатып кирип калат, эмне десе, министрге кирдим эле, анан кийин кетип атып, сага да тийип коеюн дедим эле, жаңылыктарың кандай сүйлөп бер деп отуруп алышат. Кубалап чыга албайсың, биякта иштер шаштырат, ушундай жагдайлар көп болду. Анан азыр эми караңыз, милициялык болуп койду. Мындай жазуу менен гана кирип, ушундай жадыбал менен иштегенге өтө окшойт, ошол жакшы да. Ал мезгилде артисттер ага макул эмес эле. Ооба. Тиги сыйлык сурагандар көп болдубу? Ошол эле эң кыйнаган нерсе, сыйлык сурагандар. Анан бир адилеттүү сыйлыкка тандоо системасы жок да. Ал жакта деле бармак басты көз кысты деген деле нерсе. Комиссия мүчөлөрү деле келишип алат болуш керек. Мен бул адам бар, сен колдоп кой, сеники мен колдоп коеюн деген деле бир. Мен көп аралашпадым, такыр аралашпадым, ишенесизби? Бирок бүт документтерди карап чыгат элем. Анан кийин айткам да, бир экранга бүт документтердин кичине жанагындай бир анонсу болобу, аннотациясы болобу, канча жыл туулган, ким деген адам, сүрөттөрүн көрөлү. Анан жөн эле отуруп эле түкүнчө деген экен, пикир кандай, аны билген бар, билбеген бар. Анан кээде ушундай татыктуу адамдарды колдобой койгондо күйүп кетчүмүн да. Анан бирөө ушундай
тили буудай куруп айтып атты бир министрдин башкы орун басары. Ай укмуш. Анан ага ишендим. Кийинки жолу караганда ошонун бир тууганын дагы бир сыйлыка көрсөтүп атат. Көрсө бир айылдан болот экен. Эми ал фамилиялы белгилүү эле фамилия. Ушундай учурлар көп эле болот. Ошон үчүн бул объективдүү болсо жакшы болот эле. Мен ойлоп атам, азырчы жасалма интеллектке салып бериш керек го. ChatGPT эле тандап берген жакшы го. Адам деген адам экен, напси бар экен, тааныш бар экен, непотизм бар экен. Ошон үчүн азыр эми ушуга жетип калдык. ChatGPT эле тандап бериш жакшы го деп атам. Туура айтасыз. Ага да жетет окшойбуз. Ошентип министрликте 2 жыл иштедиңиз, дагы 4 ай дедиңиз, андан кийин ошол депутаттыкка мындай аттанып калганыңыз кандай болду? Планыңыз бар беле негизи? 2020-жылы мени бийликтин партиясы чакырып калды. Бирок мындай көңүлүм тартпады, ачыгын айтайын. Анан унутуп калышса экен деп китептеримди жазып жүрө бергем. Мени чакырбай эле койсо экен деп. Жок, унутушкан жок да, чакырышты да. Ошондо бир айласын кылыш керек болчу, же башка партияга кетиш керек эле, же такыр барбай эле койш керек эле да. Анан мен барбай эле коем деп жүрсөм, ушул бир топ партиялар чакырып калды. Чакырганда да аябай чакырышты да, мындай ынандырып тим элечи. Анан айттым, бир партияны тандадым, Иман Нур деген партия экен. Араңарда кылмыш дүйнөсүндө эч ким жокпу десем, жок деди. Элди сатып албайсыңарбы дедим, сатып албайбыз. Дагы бир бай ошол мезгилде жаманаттуу болуп аткан. Ошонун адамдары эмессиңерби десем, жок деди. Бирөө да жокпу, сөз бересиңерби? Анда макулмун дедим. 7-чи кылып киргизебиз деди. Бирок мен иштебейм дедим. Атым керекпи, колдоно бергиле. Мен китеп жазам дедим. Десем, болду, кире эле берсеңиз болот деп атпайбы. Анан макул дедим. Мен тизмеге киргенден кийин бир съезд болду да, ошол жерде мен төрө кылып шайлап коюп атпайбы. Анан эмне кылайын анан? Айла жоктон I love you деп тамашалап коет эле. Анан сыр бербей баштап бараттым. Спонсорлор бар болчу. Бүт баарын көтөрүп беребиз деген. 2-3 жыйындан кийин эле кетип калышты. Бизди кысып койду, эми өзүңөр бара бергиле деп. Же тыйын жок. Же баягы команда жок. Төрө кылып шайлады дагы, баягы машинага отургузуп туруп кете бер дегенге окшоп калды, айдаган билбеген киши. Анан эмне кылайын анан? Анан 1-2 күн ойлондум, эмне кылсам, кайра кайтып кетсем, жок, эми жолборс жолунан кайтпайт. Апам эчтеке айтпадым. Ситуацияны айтпадым, бирок апам айтты, эмне 2-3 күндөн бери үйдө экенсиң го деп келин айтып коюптур да. Бул жакта элдин баары мени мактап атат, куттуктап атат, балаң төрага болуптур деп. Эмнеге үйдө жатасың? Деди эле. Апам айткан жокмун. Кийимми кие баштадым дагы, апа 1-2 күн эс алайын деп эле, мына чыгып бараттым эле деп, анан кийин кайра штабка барганда ушундай кол чаап тосуп алышты. Себеби баягы байлар менен кошо айрымдары кетиптир. Бирок көпчүлүгү ушунча чыкты, эми баралы деп калыптыр. Ошентип биринчи жолу бардык, бирок шайлоо бузулуп кетти. Ооба. Экинчи жолкусунда аябай колдон келсе даярданып бардык, бирок акча короткон жокпуз. 1 миллион сом тапкан күнү өз алдыбызча барабыз деп мен түз эфирден айттым да. 1 миллион сом. 1 миллион сом ал башка партиялар, ал бир адамдын бир чөнтөгүндө эле акча. Бизге ошо 1 миллион сом топтошту аябай кыйын болду. Себеби баягы билесиз, залог бериш керек да. Ооба. Анан ошо топтолгон күнү анан элге чыгып айттым, Иман Нур партиясы өзүнчө барат деп. Анан ач калган, кеч калгандар деп коем. Кечеге студенттер, мугалимдер, анан ошентип эле эң башкысы кумар ойнобойсуңбу, алдабайсыңбы, бир жаман бизнестериң жокпу, өткөн кеткениң кандай деп сураштырып атам. Анткени Иман Нур дегенге жараша ат керек экен да. Ошондо деле жаңылып калат экенсиң. Анан кийин бирөөдө сураганда айттым, бир кызың менен 5 жыл сүйлөшүп үйлөнүп жаңылып атпайсыңбы? Мен 50 адамды бир айда тандадым. Анча мынча жаңылыштар болушу мүмкүн деп. Ошон үчүн мындай боло берет экен. 50 кандидат болду, 50ден ашыгыраак болду. Себеби 54төн ашпаш керек болчу да. Ооба. Канчасы барды ошондо парламентке? Ошондон 5өлү өттү. 5 өттү, анткени биз баягы пропорция болот экен да. Канча алсаң ошого жараша өтөт экен. Анан кээ бир балдар абдан жакшы иштеди, кээ бир балдар депутатка татыктуу, бирок болбой калганы өкүнүчтүү да. Азыр мына Табылды Муратбеков деген жаш жигит келди. Мен келечеги бар деп эсептейм. Ушул жигитке келгенде аябай сүйүндүм. Парламент жөнүндө сөз кылалычы. Өтө кызык болуп атат негизи ошол жерде. Эми биз баягы мындай эле сырттан эле камералардан, смартфондордон көрүп атабыз, интернеттен көрүп атабыз, ушул талкуулар болуп калат. Анан мындай дагы сөздөр угуп калам. Ошол жерден аябай катуу кызуу бир тартыш эмелер болуп калат дейт, сөздөр болуп калат. Бири-бирине аябай жаман сөздөр менен жана ыплас сөздөр менен айтышып анан бүткөндөн кийин эле кайра достошуп алышат деген дагы сөздөр угуп жүрөм. Андайлар да болот. Ошо куруу саясат депчи, бул саясат. Эр чекишпей бекишпейт деп коет да. Кээде урушкандан кийин дос болуп кеткендерди көрдүк. Анан урушкандан кийин дароо чыгып эле жарашып алышат. Андайлар деле бар. Эми баягы кемеге түшкөндүн жаны бир 90 адам. Чогуу иштейсиң, дайыма кеңешип туруш керек. Балким туура эледир. Бирок мен эч ким менен урушкан деле жокмун.
Бирок урушканда урушсам керек эле. Бирок дароо кечирип койгон бул ыймандуу адамдын сыпаты да. Негизги эки сактабаш керек. Эми иш учурунда болот. Анысы мен туура эле түшүндүм. Мурда мен өзүм деле сырттан караганда эки адам урушуп калса ойлочу элем, булар эми душман болуп калдыбы депчи. Ал жака барганда такыр башкача картинка да, башкача сүрөт, жагдай. Ошол ЖКга биринчи жолу келгениңизде эмне кайсыл нерсе сизди таң калтырды? Бирок сиз эми администрацияда иштеп, тиякта биякта иштеп. Мен эми баягы мурда Калдыңыз да. ойлойт элем да, эми баягы бала кезде мисалы парламент жаңыдан келген төрага шайлап 2-3 кандидат чыкчу эле да. Ооба. Анан биринин программасы жагып калчу. Анан бирок анча маселе өтүп кетчү да. Анан программасын ойлоп турмун да, адамдар программасын карайт, платформасын карайт, анын бир пландарын карайт. Андай эмес экен, көрсө алдын ала баары чечилет экен да. Баягы фракция менен фракция келишип алып эле. Ооба, сүйлөшүп алышат. Анан ал жакта жөн гана мындай формалдуу болот экен да. Сүйлөшүүлөр баардыгы алдын ала болот экен. Мен ушул биз барганда фракциялар комитеттерден бери бөлүп алыптыр да, аябай таң калдык да. Анан биз ал оюнду буздук. Бүт баардыгыбыз бойкот кылып каршы. Анан кайрадан сүйлөшүүлөр болгондо биз дагы кирип, анан соцкомитет биздин ыймандуу фракциясына берилди. Ошол демек, ошол нерсе таң калып тураса, Анан эми баягы мыйзам чыгаруу органы дейт, бирок мыйзамдын бир да долбоорун окубагандар деле бар го деп ойлоп коем да кедечи. Анан экинчиден мынчалык темп менен иштегенде сапаттуу мыйзамдарды кабыл алыш аябай кыйын да. Эмне себептен дегенде күн сайын ушунча кагаздар келет. Анын справкасы бар. Ар бир мекеменин кортундулары келет. Бирөө оң, бирөө терс. Мыйзамдын өзүнүн долбоору, жанагы салыштыруу таблицалары бар. Бирөө экономика тармагында, бирөө банк тармагында, бирөө социалдык тармагында, бирөө пенсия тармагында. Үлгүрбөйсүң физикалык жактан. Ооба. Анан эмне кылам эми? Окушумча окуйм. Команда дагы жардам берет. Анан айрым мындай окуган депутаттардан барып сурайм, анан окудуңбу, кандай экен, тиги бу депчи. Ошого ойлойм да, мынчалык көп мыйзамдарды кабыл албастан азыраак бирок сапаттуу мыйзамдарды кабыл алсакпы деп оюм ушуга келип атат да. Негизи ошол мага кызык болуп атат да, негизи депутат болгондон бери эми аябаганда көп убакыт кетет болуш керек ошо коомдук иштерге, туурабы? Силерде билишимче жумасына 2 жолу заседание болот. Чоң жыйын болот. Чоң жыйын 2 жолу, биринчи күнү, анан 4-үнчү 3-4 күндөрү. 3-4 күндөрү. Бирок калган күндөр ошондо силер эмне кыласың? Кабинеттериңерде ошо. Биринчи, экинчи күндөрү комитет жыйыны. Комитет жыйындары. 5-ши күнү фракция жыйыны болот. Анан эл араламай бар. Вот комитет жыйындары эми канча убакыт болот? Комитет 1-2 саат болсо керек да. Комитет жыйындарыбы жок, ал мыйзам долбоорлоруна жараша болот. Мисалы, чоң жыйында 3 мүнөттөн ашык сүйлөй албайсың. Ооба. Эгерде фракциянын убактысын берсе, 10 эле мүнөт сүйлөйсүң. Ал бир фракцияга бир күнгө бирөө эле берилет. Болду. Анан процедурный деп коет, ал жакта да 3 мүнөттөн ашык сүйлөй албайсың. Кийин 3 мүнөткө чыгардык да. Мурда 2 мүнөт эле болчу. Ошон үчүн баягы аягымдан чыкпай калдым, кичине 10 секунд кошуп коебузбу деген ошондон калган да. Бирок комитеттин бир жакшы жери калашынча оюңду айтсаң болот. Калашынча талкууласаң болот да. Негизги комитет бышырат. Комитет алып келип, анан даярдап берет. Калгандары алар көрбөй калган кемчиликтерди, каталарды көрүп оңдоп түздөп коюш үчүн гана да. Кеңешип кескен кар бармак оорубайт деген деле нерсе. Анан эгер иштейм десең, парламенттин иши өтө оор. Анткени ар бир тамганы карап чыгыш, ар бир законду окуп чыгыш, элестетип көрүң. Буга юридикалык билим да керек, тажрыйба да керек, аналитикалык жөндөм керек, команда керек. Анан эгерде окубай эле кол көтөрөм десең, ал деле оңой эле иш. Кирип чыгасың, элге. Анан кээ бирде ушундай үн чыгып калат. Добуш берели, талкуулаш керек аны. Добуш деген Мирлан Самойкожо деген менин коллегам айтты да, бул жаназа дегендей угула берет деп, ушинте берсек биз өлкөнүн жаназасын окуганга эле окшоп калабыз деп. Мыйзам деген өтө принципиалдуу маселе. Бул коомдук мамилелерди жөнгө салган негизги документ ошол да. Мыйзамдан ката кетсе, мамиледе сөз каты болот, иште сөз каты болот, жашоодо сөз каты болот. Ошон үчүн анчалык тез көп мыйзамдарды кабыл албастан, аздан бирок саздан, анан бир сапаттуу мыйзамдарды кабыл алсак, ошол жакшы болот эле да. Мынчалык бизде жыл сайын мынча 100 мыйзам кабыл алдык деп мактанабыз, бирок мен муну туура көргөн жокмун, чын айтайын. Ушунча окуган мен деле үлгүрбөй калат элем. Мүмкүн эмес, мээң чарчап Ошону калат. айтам. Элестетип көрүң, жумасына бир 100 беттик китептерди араң окуган заман азыр, көркөм китептерди, ал жакта мыйзам, бул профиль болушун керек да, мындай. Анан ал дагы ушундай кагаздар келет. Кайран кагаздар дейсиң да. Анан айла жок, акырында эң болбоду дегенде салыштыруу таблицасын көрөт элем, мурдагандай эле, азыркандай эле. Анан келип түшүндүрүп бергендер дагы байкасаңыз, татаал түшүндүрөт да, өздөрү да билбейт эмнеге түшүндүрүп. Анан көп мыйзамдар ушул өкмөт тарабынан демилгеленет. Ошолорду өтө катуу карашыбыз керек да. Бул парламент деген өкмөттүн душманы эмес.
мисалы сиз деле бир чечим кабыл алса, бир баш жакшы, эки баш андан да жакшы. Тигилерге да бир көрсөтүп коелучу деген деле нерсе да. Анан ошол жерде бир акыйкат сүйлөп койсоң, чындык сүйлөп койсоң, же бир оюңду айтып койсоң, ошо душман көрүп калгандар дагы кээде мени капа кылчу да. Мен болгону мамлекетиме жакшылык каалап атам. Анан пенде экенбиз да. Мындайлар болуп турат экен. ооба жана сиз подкасттын башында айттыңыз го, аягына кескесте тиги акчам деле калбай калчу депчи. Ооба. Депутаттын бул деле ачык эле маалымат, депутаттын маянасы канча азыр? Депутаттын маянасы жакшы эле, ошо бир ал жак бул жагы бир 80 миң, 100 миң тегерегинде алчубуз. Анан бирок айдын аягында чындап өзгөчө отпускной деп коет, ал деле көбүрөөк эле тийчү. Бирок алар менен кетесиң да элди аралап кетесиң. Ооба. Бата кыла турган жерлер бар, анча мынча бир муктаждар бар, ооруп аткандар бар, кургол барбайсың. Ооба. Тууган тушкандар чыгылып ошентип отуруп айдан айга жетпей деле калчу да, жетпей деле калчу. Анан билесиз, депутатка бизнес кылганга болбойт. Ооба. Ошол жагы дагы бар. Бирок жакшы жери бир лекция окуп, илим билим тармагында иш кылсаң, айлык алсаң боло берет. Анан мен ушул жагын көп ойлончу элем да, балким бир лекция окуйт окшойм, башка кылат окшойм деп. Бирок Алла таала берекесин берсин. Мындай берекелүү болду. Бирок мен бирдикени түшүндүм. Ишиңди жакшы кылсаң, айлыгың берекелүү болот экен. Эгер иштен майын чыгарбасаңчы, миллион алсаң деле берекеси болбойт экен. Байкасаңыз, кээ бир 20 миң сомго 500 миң сомдук иш бүтөт. Кээ бир 500 миң сомго 2 миң сомдук иш бүтпөйт да. Көрсө кеп береке деген. Нуржигит мырза, азыркы учурда, азыркы биздин заманбап Кыргызстаныбызда никяб деген баягы кийүүгө расмий тыюу салынган да. Бирок кээ бирөө дагы эле ошону баягы жолдо, эшикте кийип жүргөндөрүн көрүп жүрөбүз. Социал тармактарда деле жүрөт. Штрафтар болуп атыптыр айрым жерлерде. Ошого көз караштарыңыз кандай? Эми карасаңыз, дин эркиндиги деген тема бар да. Бул Негизи. адам укугу боюнча пактада каралган, эл аралык деңгээлде, биздин конституцияда да каралган. Баардык конституциянын алкагында кетиш керек да. Ошон үчүн адам мини юбка киеби, хиджаб киеби, никап киеби ал өзүнүн эрки да. Мисалы, Европаны караңыз. Бизге караганда демократиялуу да, бирок алар да буга тыйган жок да. Американы караңыз. Россияда тыйган жок. Россияны деле көпчүлүк ойлойт мындай авторитардык режим депчи. Бирок эми биз эмне десек, Тажикстан тыйды, Өзбекстан тыйды, Казакстан тыйды. Булар бизге өрнөк эмес. Биздин өзүбүздүн жолубуз бар. Ошон үчүн эми аша чаппаганыбыз эле дурус болот эле да. Бирдеги болсо эле Афганистан болуп калабыз, Пакистан болуп калабыз. Эч качан Кыргыз, Афганистан, Пакистан болбойт. Биз тоонун элибиз, биз көчмөн элибиз. Биздин уркубузда бир эркиндик бар да. ChatGPT'ден сурасаңыз, кыргыздар кандай деп. Бизге керек болсо Союздун бийлиги толук өткөн эмес. Советтер Союзунун бийлиги, Сталиндин бийлиги толук жеткен эмес. Биз өзүбүзчө мындай нравыбыз бар, ишенимибиз бар, мындай эрктүү элбиз да. Байкасаңыз, биз казактан да айырмаланабыз, өзбектен да, тажиктен да айырмаланабыз. Алар эми таарынбасын. Мындай эркиндикти сүйгөн, тоонун элибиз. Эң башкысы элдин духун сындырбаш керек да. Элдин духун сындырбаш керек, бул маанилүү. Анан эми биз эми көп улуттуу элбиз. Мисалы, ошол эле аэропорттун үстүндө Хутор деген айыл бар. Советтер Союзу ичинде черное пятно Советского Союза деп чыккан экен. Ошол мезгилде жамынып жүрчү экен булар. Советтер Союзу тыйбаган муну. Өзбек туугандар мына Араванда, Өзгөндө, Сузакта, өздөрүнүн айылдарында ушинтип жүргөндөр аябай көп. Эми буларга бир жагынан салт болуп калган, бир жагы эми аларды кантебиз. Ошон үчүн ким кааласа кандай кийинсе өзүнүн эрки. Бул демократия деген ушул экен да. Биз көчөдө баратканынан дагы чыгышта анда биз кыргыздык болбосо анда мини юбкага дагы эркин тыюу салалы депчи. Ушинтип талаш тарыш боло берет экен да. Эми караңыз, милициялар деле иштери азбы, толтура. Эми аркасынан жүрүп штраф салып кыйын эле болду да. Эгерде конституцияда дин эркиндиги болбосо анда башка келе. Бизге көп туристтер келе баштады. Эң көп туристтер азыр араб дүйнөсүнөн келип атат. Алардын арасында ошондойлор толтура. Аларды эми кармап алып текшеребиз, сен кыргызсыңбы же арабсыңбы? Кандай болот анда? Туура. Ошон үчүн баягы анын үстүнө кыргыз эч качан мындай жапа турмак андай жамынып кетпейт, гарантия берем мен сизге. Бул бизде көңүл бөлө турган деле проблема эмес эле да. Андан көрө түшүндүрсөк болмок. Бул фарыз деле эмес. Ушундай такоо болуп баратсаң деле мына хиджаб менен чектелсең болот деп. Бир жолу мен Америкага барганда кыргыздар менен жолугуп калдым. Ошондо бир кыргыз айтып атпайбы? Мен дейт, Америкада жүрөм дейт, менин жолугума эч ким асылбайт дейт. Кыргызстанга бардым, аябай көп адамдар мени капа кылды дейт да.
мен аларга тийишпесем, өзүмдүн эле жолум менен жүрсөм эмне үчүн депчи. Ошон үчүн кеп бул жерде демократия адам тандоосунда. Өзүнүн ишеними бар, өзүнүн каалоосу бар. Анан андай кийин мындай бул биз Борбордук Азиядан ошонубуз менен айырмаланчубуз да, эркиндигибиз менен, эркин ой жүгүртүүбүз менен. Өзбек бирөө, өзбекстандык бир акын ыр жазыптыр. Мындай бир ыймандуу бирөө келсе эле, Андижанда оштук болосуңбу деп сурайт экен да. Ошто да өзбектер көп эмеспи? ооба. Анан ошондо бир ыр жазган экен да, эмне жалаң ыймандуулар ошто эле калганбы, өзгөдө эле калганбы дегенчи. Анан ушундай элбиз. Бирок эми мыйзам кабыл алынды. Менимче башкачараак мамиле керек эле бул темада. Радикализация деген ошондон да болушу мүмкүн. Эмне үчүн тыят? Бул менин өзүмдүн эрким да деген ойдо эле адамды мындай кээде башкача бир ойлорго отуртуп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн бул жакта ошол эл аралык пакт негизинде, конституциянын негизинде эле чечим кабыл алып койсок туура болмок. Чоң рахмат Нуржигит мырза. Алла ыраазы болсун. Аябай сонун сиз менен кенен маектештик. Мен мындай карап, тигиндей карап, ошол сизде ушунчалык мындай чоң интервью бергениңизди көрбөптүрмүн, чын айтсам. Балким мен көрө албай калдым, бирок мен ойлойм, ошол интервьюну көргөндөн кийин көп адамдар, ошол өзгөчө жаштарыбыз ойлонуп, балким мен да мисалы сизден азыр аябай гана көп чоң мотивацияны алдым. Жашоого болгон көз карашым да өзгөрүп атат. Ошон үчүн бул аябай сонун. Ушундай нерселерге ар дайым себепкер болуп жүрө бериңиздер. Эгерде дагы айта турган сөздөрүңүз болсо, эркин микрофон сизде. Самат, сага чоң рахмат, командаңа чоң рахмат. Биз көбүнчө баягы камеранын алдындагы адамдарды билебиз, бирок камеранын аркасында команданы билбей калабыз да. Азыр биякта карап отурам, канча балдарың бар мен менен байланышта алдын ала, канча бир даярдыктар болот экен. Мына жарыктардын өзү канча, камераларды жөндөп тургандын өзү канча иш. Командаңа чоң рахмат. Ушунун өзү эле айтып турат да, жалгыз дарак токой болбойт деген. Туура айтасың. Бирок эми сени тандаганы дагы акылдуу команда экен. Мындай бул жака келатканда айрымдар сурап калды, анан ким алып барат, Самат Дөөлөтбаков дегенде мындай көп адамдар жакшы пикирлерин айтты. Эми адамдын бетине мактабаш керек. Эми ушундай жакшы пикирге ээ болгондо эле бул канча мээнет аракет да. Адам амалына жараша анын кадыры болот, абалы болот деп коет. Амал оңолсо адамы болот, адам оңолсо анын аламы болот деп коет да. Демек ошончо бир амалың керек болсо, сенин банкта иштегениңди да бир билгендер бар экен. Мен сага айтпадымбы? Пиккеринен банкта иштепсиң деп. Бүгүн уктум ошол сөздү. Анан чыгармачылыгыңды убагында билгендер бар экен. Эми көп тараптуу өнүгүү бул жигиттин сыпаты да, жигитке жетимишүүнө ыраазы кылат деп коет. Анан эми менин тилегим ушул, жигиттерибиз намыстуу болсун, кыздарыбыз уяттуу болсун, арабыз ынтымак болсун. Төртөң төк болсоң дейт, түбөңдөгүн аласың дейт. Алтөөң ала болсоң, алындагын алдырасың деп коет. Чечендерди кара, аз эле бирок алар сыйлабаган эч ким жок. Анткени бирине тийсең миңе келип тебелеп кетет экен да. Биз да ошондой эл бололучу. Мындай кыргызды кыргызга жамандаганда ишенбегенде эл бололу да. Кыргызстандыкты кыргызстандыкка жамандаганда ишенбегенде мүмкүн эмес. Кыргызстандык антпейт дегендей бир адеп бер, ыйман бер деп тилейм. Анан көп улуттуубуз, бул чоң биздин бактыбыз. Анткени Куран Мадинеде курч болот деп коет. Ушундай бир сонун көп улуттуу элбиз. Ошонун бир жакшы жактарын колдонуп, бир гүлдөгөн элге айланышыбыз керек да. Мына инфраструктуралардын, жолдордун, көпүрөлөрдүн, үйлөрдүн курулуп атканы жакшы, бирок эми жан дүйнөнү куруш керек болуп калды. Ыйманды куруш керек болуп калды, адепти куруш керек болуп калды. Анткени ичиң оңолсо, сыртың оңолот экен. Акыретиң оңолсо, бул дүйнөң оңолот экен. Жараткан менен мамилең оңолсо, адамдар менен мамилең өзү эле оңолуп кетет экен. Ошон үчүн кыргыз бекер айтпайт экен. Ичиңди оңдо, сыртыңды жөндө деп. Ушундай бир ичинден да өскөн эл бололу, сыртыбыздан дагы эл сутанган эл бололу. Кудай колдосун, коргосун, бар бололу, бир бололу. Ооматыңар арта берсин. Чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Аябагандай терең ойго батчу мындай жакшы подкасттар болду деп ишенем. Кудайым буйруса ошол мен болсо ошол толкунданып сүйлөп атып эле конкурсту унутуп коюптурбуз да. Ошон үчүн сиз Нуржигит мырза биздин жакшы активдүү катталуучуларыбызга бир жакшы белектерден берсеңиз суранып элек. Бир 3 катталуучуну тандайлы, өзүңүз тандап берсеңиз болот. Же эң көп жакшы бир ошол биздин подкастты көргөндөн кийин кандайдыр бир ой, тилектери болсо ошолорду жаза билсе, ошол эң көп лайк алса ошолорду тандайлы. Кандай деп ойлойсуздар? Ушундай кылалыбы? Тандап бериңиздер. Макул. Мен силерге ишенейин. Делегирование деп коет го. Всё, түшүндүк. Анан мен автор китептерин берсем болобу? Аябай сонун болот. Ошол өзүңүздүн кол жазмаңыз менен берип койсоңуздар, мен оюмча. Мен чын ыкыласым менен. Мен үчүн китептен өткөн белек жок. Анан бирөөгө бергенде да китеп берген жакшыраак. Аябай сонун. Анан жазуучу үчүн бул китеп жөн эле нерсе эмес да, бул окурманга арналган каты. Мен Албетте. бир дагы китебимди дарат жок жазган эмесмин. Аа, Ошон үчүн ушундай даярданып, топтоп,
анан балын гана бересиң да, Ооба. каймагын гана бересиң. Ошон үчүн китептеримди берейин. Анан айтат го, ооз бирөө болсо кулак экөө деп коет. Уккандарга чоң рахмат. Ушул уккандардын арасынан тандап бериңиздер. Мен анда берейин. Анда түшүнүңүздөр, Кудайым буюрса Араңардан же 3 кишиби же 5 кишиби чыгып Нуржигит мырзада китептер көп экен. Карайсыңарбы кандай сонун. Ошон үчүн жакшынакай ошо биздин подкастты көргөндөн кийин оюңарды жазыңыздар. Ошол бул Мирзаматов влог болду. Менин атым Самат Дөөлөтбаков. Аман эсен жакшылыкта көрүшкөнчө.